Саламатсыздарбы, урматтуу адабияттын ишкыбыздары. Сиздер белгилүү кыргыз эл жазуучусу Сагындык Өмүрбаевдин Кер өзөн романын угуп жатасыздар. Ошо түн ошо болду. Ошо түндөн тартып мага эч болгон ушу түкө менен Сабира, анан алардын бозосу. Менин мөлтүр махабатым Анаркүлүм гана. Менин энем, агам каная. Ушинтип бирде бир жер үстүнөн көрбөй калчумунбу? Ушинтем дагы бая согуштан мурда мен көрүп билген элдин оодугу көчүп кетип, эми мына жаңы эл конгон жаңы кыштактан күндө таң ата турамын дагы, алар жаткан мөрсөлөрдү аралай жөнөйм. Кыштак аягындагы жол боюн Маник деген мөрсөлөрдө апам менен Бердиш мени күтүп отурушкан сыйт. Андан чыгып тээ Кызыл Сеңирден аркы Ара таланы карай эки өңүрүмдү делдектетип жөнөйм. Анда Анаркүлүм менин жолумду карап зарыгып отурган сыйт. Күндө бараткан жолумда так ошо Кызыл Сеңирден улам. Сеңир алдындагы таштай тунук соосу аркыраган өзөн боюнан адеп көрүнгөн Анаркүлүм, аркыраган ооматтуу жаштык күндөрүм көзүмөн кетпей, көкүрөк көйүп кусалантат. Кийин бая караштын кыянатынан денеси зилдеп кеткен Анаркүлүмүн аны Сабира айтып берген. Муңкана сыздап отурган үнү да үзүл-кезил кулагыма жаңырып: кегетинин кең күнгөй, кетээриңди мен билбей. Аберки жаңы кыштактын аягына чыгып калганымда апам менен Бердиштин өңү түсү көздөн кетпей. Айрыкча апам байкуш арык алаканын маңдайына серепчилеп, көз алдынан кетпей отурган. Кагылайыным, катын жок, бала жок, сыңар көлөкөдөй бой жүрүп, көлөкөдөй жоголуп кетесиңби? Апам байкуштун бул айтып бүткүс арманындагы Сабира өксүп отуруп сүйлөп берген. Курган кемпир, сенин ушул келгениңи, жо келе албасаң тирүүлүгүңдү эле билгенде үмүт үзүлбөй өлбөйт беле? Ооба, жол бою кыштак аягындагы мөрзөгө барган сайын апамы тирүү көргөнсүймүн. Өмүрүмчө эпейген элечеги башынан, быязы боз чапаны үстүнөн түшпөгөн энем кадимки көрүнүшүндө арык алаканын маңдайына серепчилеп, менин жолумду эле утурлай карап отурат. Айланайыным, акыры тирүү экенсиң, Мына ушинте калган сыйт ал. Алмаз кагылып кетейин деп, не бир жан денинен ыраазы боло унчуккан эле түкө мени ээрчип адеп мында Куран окушка келгенде. Энесинин кейпин өзү жасап койбодубу ушинтип? Ташын тиге жанташ аскасынын түбүнөн чийинеге салып келгенбиз. Ошо таштын уюлунан аны орусча гранит дейт тура. Тандап алган. Анан ай бою мети менен чегип атат эле. Анан бир күн эле карасам, баалы байбиче отурат дегентип. Ошондо бул биздин кыштактын таң калганы. Алмазды алкап жүргөнүн айтпа. Анан таң калбай тургаң ишпи? Дегеле илгертен бейитке коргончу эле. Баса бир эле бейит башын эмес, дегеле ата уругунун көп бейтине бир эле жапыс коргончону айлантып койчу эмес беле? Күмбөз дегениң даңкы таш жарган, хандарга, бектерге бир эле калганда бир элдин ыңкыган байына же чириген манабына коюлган. Ал даңаза болгон. Мына так ошондон улам, менин башыма ак күмбөз койсоң да деген кеп айрым атанын оозунан баласына өңкөлөй чыккан эмеспи? Ак күмбөз кайда? Кийин келээрге чокчойгон эле моло жасап койгонубуз болбосо, бу жансыз ташты митилеп чегип отуруп, моминтип жандуу кишинин кейпин кийгизгенди ким көргөн экен? Алмаз, бул энеси баалы байбече эле эмес, баягы койчу мойнокту тиги зындан кыштоосундагы аска бетине жасалган кою менен тип-тирүүдөй эле жасап койгонун көрүп турсаң, дегеле
көзүңдү айыра албайсың. Алмаз, анда анық адам болчу. Минтип токтой калган Түкө негедир өзүнчө улутунуп ийди да, чокчо сакалын кашыды. Тынып алып, өзүнчө кейи кетти. Кайран бала, бузулуп калбадыбы? Ушуну Түкөнүн оозунан адеп укканда дароо көмөкөйүмө кетти бу. Ара кеч болгон тура. Бүткөн экен да. Ушинтип боолголодум, бирок ошо замат аны Түкөдөн тактап отурбадым. Түкө саал тынып, кайра унчукту да менин баамымды жокко чыгарды. Же кээлерче ичип кеткен бала болсочу. Ошо жанагы өзөнөрдүн артынан эле сая түшүп, көгөрүп мээнет кылган бала эле. Анын мээнети өзүнө азап болду бейм? Адал мээнет дагы азап болчу беле кокуйт дебейди Түкө. Азап анын катыны. Курган бала. Кайдагы бир ажаанда тажаал катынга жолуккан экен. Ошол акыры баланын ойронун чыгарды бейм? Баланын өзү эле түгүл, кайран Бердиш да ошонун азабынан, ошонун азабын тартып, Алмаз үчүн күйүп жүрүп, акыры жүрөк оорусуна чалдыгып, жүрөк оору аны алып тынды го. Аны сенден жашырган демне, биз айтпасак башка бирөөдөн угасың, деп ортого жая салды Түкө билгенин. Деги анан бу ажал азапка кээде киши баласы өзү себепкер дешет го. Эми ошо кептин деле аныктыгы бардай. Алмазга ошо ажаан катынды алып беришке курган Бердиш өзү кызыл бола калып отурбайбы? Кантип? Менин баятан бери үн чыгарганым ушул гана. Моминтип деген Түкө далилдерди келтирди. Ошо каттын эсеби Бердишке балдыстык жайы бар. Теги төмөнкү Куртка уулу Кудаштын кызы. Бая илгери Кеңеш өкмөтү адеп курулганда, ошо тушко, ошондо адеп кооператив кармаган Куртка уулу Кудаштын кызы. Аны сен деле билесиң Кудашты. Бердиш байкуш өзү эле ак көңүл эме. Бермети эбак көз жумса да, ошо эски көз кайындарынан кол үзбөй катышып жүрчү эмес беле. Бир күнү бара калса, суйкайган сулуу кыз жезде келип атын алып, астына көлдөлөң салып, чай койгуча шашып калган тура. Күнгөйдүн жоо азырындай көз жоосун ала калган кыз балага назары түшкөн. Ал ошо саатта Алмазды анын үйлөнөр кези келгенин эстеп, кым дей түшөт да. Деги өзү жаралгандан шашма кургур эле. Дароо кайындарына сөз салып, андан Алмаздын кулагынын кожурун алып, деги татынакай. Деги кыз кунунда жок ананайын. Акак немеле. Мына ушинтип шыпшына кийинип, өз бармагын өзү жара тиштеп жүрбөдүбү байкуш? Курган башым. Илгерки окуялар айткандай, бу куу дүйнөң аша жасанган сулуу аялдай алдамчы келерин туйбай туруп мына эми. Өзүм кылган иш өз башыма муш. Өзүм болсо мейли эле. Өсөрүм калган жокко. Теги Алмазымды арылгыс азапка малып албадымбы? Хаңко башым. Бала менин тилим албай койгон демне. Ыймандуу неме менин айтканыман чыкпай. Бирок жанагы өзүм сыпаттаган акактай сулууга өзүнүн дагы көзү түшө калды го, курган баланын. Акактай сулуу арылгыс азап болорун билгенде, бул азап кайда? Айтор бу кишинин шайтаны киши калетсиз экен. Баланы өзүм азгырып, анын көзүнө азезилди көргөзбөгөнүмдө, эски сөөктү жаңыртам дебегенде эле, эмне? Келиним сөөгүмдү жаңыртмак түгүл, сөөгүмдү күндө чагып какшатты бейми? Мына ушинтип түтөп калчу эле курган эме. Айтор бая көптөн үмүт эткен аздан кургалат келди. Бу мендең зили түбү мендечилигине кетип, эртең эмне боло каларын эстен чыгарып, мына бүгүн эле көргөнүбүзгө алдастай калмайыбыз бар. Мына айтып турамын го, Алмаз ошо теге Москва, Ташкенттен окушун бүтүп, анан тегеле Бишкек, жок,
Боронзонун өзүнөн иш алып, кызматка орноп, анан тигинтип таштан кишинин кейипин чаап, өнөрлүү болгонун көргөндө, бар эмеспи? Ушул эл элибиз менен сүйүнүп, аны ооздон түшүрбөй, аңыз кыла калганыбыз ой. Анан эле минтип, кош алаканын жайда түкө. Ары бери караганча ооздон алдыргандай болдук. Антпес жорокпу кокой. Алмазды атайы демөр кылып, аны тиги аттай арка тутуп барган. Бул айыл апа бетине муздак суу чачкандай илеби кайтып калчу болду. Карап туруп. Алмаз өзү жок экен. Катыны сүймөксөн илебимди кайтарып койду. Дегенде дагы бирөө коштоп, ого куй, илебиңди кой, үйүнө баш бактырбай койду. Бети курусун дегендер. А кийин өзгө түгүл Бердиштин өзү дагы келинден тигинтип, ыксаар көрүп жүрүп, ушинткен түкө дагы көргөн билгенин калтырбай төккөнү келат эле. Качантан бери өздөрүн зарына кылган күнтүсүн аялдык кылып, андан ары ырбаткан жок Сабира. Кайра чалына үнүнөн белги берип, астыртан тыйды. Абышка, эми анын баарын кой абышка дегени кемпиринин. Кой эми, көз өткөн агасынын ызасын ийне жибине чейин чубай бергенде, көзү түрүү бул кишинин жаралуу жүрөгүн каната бересиң. Ошол ошону менен калды. Андан кийин ал жөнүндө эмкилердин ыйманы качты. Жалаң Алмазды эмес, аркы баланча Берки Түкүнчөнүн келини дегеле бүгүндө кимисин мактап, кимисине кине коёруңду билбей калбадыңбы? Биринен бир өтүп баратат Айтур. Ушинтип гана мени сөзгө жууткутуп жүрүштү ошо күндөрдө. Анан бу абышка кемпирдин айтымында Алмаз баягы айыл апаны кубантып, эл журт дегенде үзүлүп түшүп, баарын бооруна тартып турган күндөрүндө бул айылдагылардан кыйла улан кызды өзүнө ыңгайлуу окуусуна өткөрүп, кыйласынын өз кесибин табууга, айрымдарынын тубаса шыгынын көзүн ачышка көмөк көргөзгөн экен. Аларга катар өзүнүн ини карындашы Асан менен Күмүштү дагы шаардын окуусуна киргизип, анан алар окууларын бүтүшкөн соң биретело ушу шаардын өзүндө иштеп калышкан тура. Ушинтип баары тарап кетип, мен калдым деген сейт мына бу жаңы кыштактын аягындагы эски там. Согуш алдындагы акар-чакар үй бүлөнүн чоңу же баласы жок ээнсиреп, бозоруп турган эски там менен үнсүз сүйлөшүп, аны айланып басып жүрөм. Акыры деди, бул тынымдан кийин өзүнчө Анаркүлүм арылгы сарманы менен жер алдына кетсе, мен анын күйүтү менен өз азабымды аркалап, жер үстүндө күйүп жүрүп, жедеп күл болуп баратканымда, жалгыз бойлук жанымды жеп баратканда, ушунун энесине баш кошкон элем. Эркинимдин энеси мени агасындай ызааттап, агасындай сыйлаган ыймандуу зайып эле. Аны да тагдыр мага эш кылбады. Оолум төрөлгөнү 6 айга толуп, 7-нчи айга караганда андан да кайрылып, кызыл эт баламды койнума катып кала бердим. Тагдырдын башка салганын көтөрбөскө чараң барбы? Жалаң этиме катып, кызыл эт баланы бактым. Эне сүтүнөн калган тежемел наристе эне эмчегин, эне жытын издеп кан какшайт. Күн тыным, түн уйку бербеген кези. Эне сүтүнөн калган тежемел араңжан оорукчан. Жаны денимдин демин үрөп, анын гана аман турулушун тилеп бакпадымбы? Ошо тарта мен эмнеге гана окшободум? Балам эмнеге гана окшободу? Ымыркайым али кызыл эт сарооз балапанга, мен ага тумшугуман жем берген көгүчкөнгө окшодум. Ооруп калганда үнүн баспай ыйлаган ымыркайым туулар замат энесинен калган жетим козуга, мен анын түйшүктүү ээсине окшодум. Мына ошондон улам айылдагы чабандар колунан упчу берип турулткон козуларын менин балама салыштырып күлүшчү. Жайнак чалдын жетиминдей болгон байкуш.
Деле кишинин артынан калсачы, койду ээрчибей, кишини ээрчийт да жүрөт. Ошондон улам кол караган мал жанды айылда жайнактын жетиминдей дешчү. Мен анын баарына кайыл, не дешсе да дешсин, акыры балам эле аман торолуп, өзүмө караан жоро болсо, жатып туруп тилегеним ушул. Жан этимди жеп бакканым балам. Чал оюнун ушул жеринде караша тиштенди дагы, тула бой титиреткен калыбында далысын күйшөй кымтыланып, өзү коошурулуп отурган кычыктан теге артка тынбай ала салган аяздуу жолду карады. Түн жамынып желе жорткон ач бөрөдөй кыян келген ак чаптарда жол бойлоп артка сүрдүгүп барат. Тагдыр, оорулуу тунду жайнак. Тирүүнү тынбай жетелеген сенин түйшүктүү жолуң мына. Тирүүнүн көзүнө күндө көрүнүп турар, тирүүгө күндө унутулгус нуска берип турар, күнүң менен түнүң мына. Күн менен түн, ушу жер жаралганы, жер аалам бетинен айныбай, ээрчише келген ушул күн менен түндөн улук мындан ыйык сабак кана адамга. Өмүр менен өлүмдүн ушул күн менен түндөн айырмасы не? Өмүрдөн кийин тагдыр өлүм берерин унутуп, дегирсимей бар. Өмүрдөн кийин жалпы өмүр жаралаарын унутуп, өксүп мөгдөмөй бар пендеде. Мен кече баарынан өксүгөм, бакта алайыман, кырчын өмүрүмөн, анан дагы кырсык үстүндө кырсык баскан түндөр. Ошо түндөрдүн күнү да бар экен. Бала көрүп, бала сүйүп, баламды аттай арка тоодой медер тутуп. Ушул жерде буга уулунун үнү кулду. Ата, чалдын карып көңүлүнүн кубанычы мына. Чал ыйлап турса сооруткон, уктап калса ойготкон үн, чалдын өчкөнүн тамызган, өлгөнүн тирилткен үн мына. Ата, сыздап сайгылашып турчу мунун жүрөгүнө ушул үн даба болуп, суудан калган дарактай болуп алсырап бараткан буга ушул үн сөл киргизип, ушул үн дем берген, көгүм калкалаган кечтеби, же тиричилик уйкуга кирген түндөбү. Ушул үн чалдын жан денесине алуу нур таратчу, алуу нур болуп жаркычу. Уйкудабы же ойгобу ордунан атып туруп, чалдын жан жүрөгү дагы булкуп, туйлап, ал үнгө жооп кылып, чал дагы өзүнчө кудуңдап, кубанып, мүдүрлүп чалына тышкы каалгасына жетчү. Эркин, эркинсиңби? Тышка келген үндү таанып турса дагы, улам үн салчу, анын үнүн кайрада уккусу келчү. Уулу ошо теге шаардан окуусунан келатканда, ушинтип үн берчү. Ата, менмин. Уулунун ушул муңайым үнү азыр кулагынан кетпей жаңыра берди. Аны тыңшап өзүнчө кобурады бу. Эркиним, үнүңөн айланайыным. Кантип атат экенсиң? Атаң көзүңөн учуп, атаңы күтүп калдың го? Ата, ушу жолдун алысы. Чыдамы кеткен чал түнкү жолду үстүгө карады. Жай толугундагы кирген суудай боз чаңгыл болуп, артты карай огдурула берди чаңдуу жол. Чал өзү дагы ушу тапта ошо уюган чаң арасында калып, алдынан жол төтөсүн издегендей, уулун гана ошо уулу жаатындагы сонун учурун издеп жатты. Көрүнгөн тоонун ыраагы жок, айныксыз айтылган экен. Бу чал уулуну ошентип тежемел багып, жетим козудай упчудан сүт берип, тумшугунан жем берген көгүчкөнчө өз оозунан тамак берип баккан күндөр өттү. Буту баскан бала торсоңдоп чуркап, анан ар бери караганча 7 жашка толуп мектепке да барды. Мектеп босогосун аттагандан тартып, бала куду бая жаңы баскан күнүндөй түйшүк тартты. Жайнак өзү насили мугалимдик кылып, тамганы үйдөн тарттырып үйрөткөн эле. Тамга тартуудан мурда ошо тамганы билдирер, тамгадан сөздү курар сүрөттөрдү,
сүрөт китептерди издеп таап келип, наристени ошо сүрөткө каныктырган. Ушул жерде чалдын жүрөгү опкоолжуй түшүп, бетин каарыган аяздан аптыга дем алды. Дем алды дагы өзүнчө. Ата ошо сүрөт болбогондо, ушинтте дагы кайра ошо сөзүн өзү туура көрбөдү. Бирок ал сүрөтсүз күн көрмөк эмес. Дегеле балам жаратылышка башынан жакын эле. Жан денинен тууну, сууну дегдеп турчу эле. Чалдын көк ала сакалын жорткон жел аймалады. Ушул жерде жайнак жанатан келаткан аяздуу жолунан бери чыга түшкөнсүдү. Өз отурган мынабу бөлөктөгөдөн тээ булут көчкөн тоону карады. Тоодон буга көчкөн булуттун салкыны, жамгырдын илеби, тоо өрөнүндөгү дарыя шары угулуп, ооба таштан ташка одурула сапырылган көк кашка дарыя жээгине мөлтүр мончок бүркүп, ошо жээктеги калың тулаңды жапыра жойкуп, жээктеги топ-топ карарган шилбенин бакжайган баригин теги огдурула сапырылган көк буурул шар аймалап, ошо дарыя шарын коштогон көкөк таңшыгы тээ күнгөйдөгү арчадан угулуп, жайнактын көзү жайнай, өзү ушул азыр ошо жайлоо төрүндө тургандай элеп-желеп болду. Каракол жайлоо, жайнактын наристе чагы, жылаңайлак таманынын изи калган жайлоо. Мунун бозулан чагы, жигит курагынын куду ошо тоо дарыясы жээкке бүрккөн мөлтүр мончоктой адеме жаштык арзуусу, жаштык илеби калган каракол жайлоо. Тээ булут чөккөн көктөрдө жүрүп, анар күлүн арсыган. Башынан булут көчүп, ала көлөкө ойногон көк тескей салкын түр кандайдыр кээде анар күлү түспүлдөнө калчу. Жай таңындай каш кайган анар күлүнүн кабагы кээде куду, тиги дароо булут чалып, жамгыр бүрккөн жайлоо күнүндөй кыял ойното, үйрөлө калып, эрке таарыныч козголо калчу эле. Ооба саал чытыла түшүп, кыял ойноткон ак маңдай кайра булуттан чыккан жай күнүндөй жарк этчү эле. Жылгадан чуркаган мөлтүр булактай мөлтүр шыңгыр күлкүсү кылчу анар күлдүн. Эрке таарынычы, эрке күлкүсү анын. Ала көлөкө ойногон мөңгүлүү чокуларды, көк адыр белестерди серептеп, ал жака азыр чыгып барчуудай дегдей карап отурду дагы ачуу үшкүрөндү. Анан өзүнчө кобурап койду. Ал куурагырдын келбетин көргөн сыйгалам ошо теге караколдон. Анын адеми жыты келгенсийт ошо каракол айдарымынан. Ал ажайып белесин түбөлүккө таштап кеткенсийт теге караколдун көктөрүнө. Түшүндө сүйлөп жаткансыган чалдын кобуру тынып кайра чыгат. Ал өзүнө гана угулат. Ал курган анаркүлдүн изи, анын жыты калган теге каракол төрү мен эле кусалантып, мен эле дегдетпей кийин эркиними да дегдетип турчу эмес беле. Ушинткен чалга кайра жаңырды уулунун үнү. Ата, качан барабыз караколго? Уулуна жооп кылган өз үнү да, мына балам, жаз кылтыйды, эми жай келсе эле. Жай качан келет эми? Күн жылып, тоо мөңгүсү эригенде, тоо көк ала майдан болуп, малчы жайлоого көчкөндө биз дагы. Чал аныгын айтчу. Мунун айтканына кичинекей уулу уючу. А кезде мектепке барып калган баланын колунан китеп дептери түшпөй, окуган сабагын бышыктайт. Өткөн сабакты бышыктап, жайында эмне көрсөңөр, көңүлүңөргө түйүп, түгүл дептериңерге жазып келсеңер да болот. Ментип мугалим дагы тапшырып, муну жайнак өзү дагы айтчу эле баласына. Ошондон улам бала кары жаңы кеткен али суук жайлоону, деги көз ачырбас жаандуу күнү менен бүркүү асманын, узуну бүркүү асман алдында алдастаган суу шарын, түгүл атасы экөө түнү бою ушуп чыкканын дагы дептерине жазып койчу эле.
Аны окуган Жайнак ууртунан жылмайчу. Түзүк, жазып кой көргөн билгениңди. А киши көзү көргөн көп нерсени унутуп калат эмеспи? Кагазга түштү, унутулбайт. Жайнак уулуна түркүн түс карандаштарды, анан ошо сыр карандаш менен сүрөт тартчу калың, бодур барактуу тышында сүрөт тартуу үчүн деген чоң ири жазуусу бар калдагай дептер дагы сатып берген эле. Так ошо дептери анын ичине уулу тарткан сүрөтү менен азыр мунун көз алдына келип, чалдын жүрөгү кайра сайгылашып чыкты. Жүрөгү сайгылашып барып, уюгансып, энтиге тез-тез дем алды. Атаңдын көрү, үнү кыркыр этип, мууңгансып чыкты. Өксүктүү, армандуу үнү өзүнө да угулуп угулбай. Аны бодур барактуу калдагай дептер. Анын биринчи бетиндеги жаңы чыгып келаткан күн, көк мөлтүр асман, күрөң жер, ошо күрөң жер бетинде тээ чыгып келаткан күндү карап отурган кичинекей бала. Башында күн нуру түстүү сары топусу бар экен. Мына Эркиндин адеп тарткан сүрөтү. Атасы сатып берген түстүү сыр карандаштын 3 түрүнөн сары, көк, күрөң түсүнөн алгачкы сүрөтү ушул эле. Жайкап тапта какшып, каршы терши жарылып кеткен кандак күрөң каксоого адеп суу жайылгандай чалдын күрөң бырыш каптаган туурук күрөң бетине күлкү жайпаган эле ошо күнү. Каксоодогу чийдей көк ала сакалы дагы күлүмсүрөй жайыла түшкөн эле ошондо. Жайнак ошо көрүп турганына жетин албай күлүп, ошо күлкүсү аралаш минткен. Балам, бул өзүңдүн сүрөтүң го? Так эле өзүңү тарткансың го я? Атасынын бул айтканына ыңгайы кеттиби же Айтор быйтыйган манжаларын сүргүлөп, өзүнчө мойну башын кыймылдата калган бала атасы тиктеп, атасы кармап турган сүрөт дептерин өзүнө тарткылаган. Берчи ата, берсең, сени дагы тартайын. Уулунун ошо сааттагы үнү мына азыр дагы кулагында. Ата, сени дагы тартайын. Чалдын ошо күнкү сүйүнүчү мына азыр дагы карт жүрөгүн түрсүлдөтүп, жүрөк кайра сыздап уюп турду. Ошо сыздап уюган жүрөк тушун калтыраган арык манжасы менен мыжыга кармап кайра кобур этти. Атаңдын көрү арсыз жүрөк. Ошончо арсыз белең. Антпей, ошондо эле жарылып кетсең эмне? Мынча тозокко калбайт элем го. Ошондо менин жүрөгүм жарылып кеткенде Эркиним аман калат беле? Баламын ажалына. Ошентип кудуу бирөө менен сүйлөшүп жаткансып кобурай кетти. Чалдын бул кобуру күндө кайталанып бүтпөй, бул өксүк арманы күндө айтылып бүтпөй келет. Муну айтпайын десе да болбой, күндө жаңырып, улам оозуна кире берет. Уулунун кокус өлүмүнө өзү себепкер болгондой, өзүнө келаткан ажалга уулу кеткен сыйт да турат. Ата, ошондо эле менин жүрөгүм жарылып кеткенде. Ушу кобурду укпаган жан жок ушул айылдан. Жайнактын тамынын жанындагы жол менен өтүп бараткан балабы, чоңбу, анын ушу кобурун уга берип, бышы кулак, бая адеп кулагы чалгандар токтоп, тыңшай калышчу. Аны ар денеге аргандай жооруй кетишчү. Жайнак чалды жинди арыганы рас экен деп бирөөлөр сүйлөсө, арбактар менен сүйлөшөт экен ал дегендер аны коштоп түнү бою комуз чертип ырдап чыкканын уккандар бар экенин бирөө айтып келат деле. А сен башкадан укканыңды кое тур. Дей кеттен аркы. Мен анын ырдаган ырында, черткен күүсүн дагы түндө угуп, анан күндүз өзүнөн сурадым. Бу Жайнак, сен үйүңдө жалгыз өзүң түнү бою комуз чертип ырдап чыгасың го я десем. Жок, мен жалгыз эмесмин дейт. Менин бурадарларым көп. Аларды көрчү болсоңор, силер менин үйүмөн чыкпас элеңер. Бурадарларым ар өнөргө шай, жаакта жогырчы, комузчулар, укмуштуу бийчилер,
Алардын баары ышкындай ыргалган жаштар, ойносо оюнга тойбос кыз келиндер. Эңир кире келишет дагы, таң ата кайра кетишет десе, оозум ачылып калыптыр. Мен систее карап калганыма ал каткырып күлдү. Ананда гүл каралаш минтет, көрпемделер, менин бир эле түнкү лазатымды көрө элексиңер да. Ушуну айтып арсалаңдап күлгөнүнөн коркуп, кетенчиктедим дагы кепесинен чыгып кеттим. Мунун айтып турганын төгүнгө чыгарган киши болбоду. Анткени бу жайнактын үйүнө жимпери толуп алганына анын тиги өз сөзү күбө болуп койгонсуду. Уулуна күйүп күл болуп бараткан чал, ошондо жүрөгүм жарылып кеткендене деп өксүп басылбай, андан дагы өлгөн уулу маңдайында тургандай кубана кобурап, кубана сүйлөшкөнүн угуп калышчу эле жолдон өтүп бараткандар. Келдиңби балам? Келип калдыңбы кагылайын? Мына эми болду. Эми баары болот. Ушу бүгүн келериңди билгем. Ана чал арбак менен сүйлөшүп жатат дешчи уккандар. Уулунун арбагы менен сүйлөшүп жатат. Жайнак ушинтип уулунун арбагы менен түнүндө эле, үйүндө эле сүйлөшүп тим болбой, тышта дагы сүйлөшүп кишилерге кабарлай берчү. Түндө уулум келип, түндө эле эркиним келип калбадыбы? Окуусун бүтүп келиптир. Той беремин, баарын келгиле тойго. Минткен чалдын илебин кайтарчу эмес уккандар. Тек гана баш ийкешип, макул келебиз дегенди билдирип өтүп кетишчү. Алардын артынан дагы үн сала кетчү жайнак. Кечикпегиле баламын тоюнан. Семиз тай соёмун, байланган ирик соёмун. Көл көпүрө болот. Мындай күндөрү жайнак чындап эле уулу тирилип келгендей шатырап, чечекей чеч, кыштакты кыдырып да, кишилерди чакырып да, өзүнчө обон созуп ырдап да жүрчү. Анын ырлары аргыл, бири баягы Анаркүлүн арзыган кезиндеги өзү чыгарган ыры. Жайдын таңы шаң кайганда чыгыштан, анашым да мен узатып чыгышкан. Ушинтип бая илгери боз жигит кезинде өз жүрөгүнөн жанып чыгып, ошо бойдон унутулбай калган бир-эки түрмөктө коңгурап, анан кайра өткөн согуш күндөрүндөгү эсинде калган ырларды дал ошо согуш кезинде ырдаган күү менен Катюшаны 3 танкисти ырдачу. Абышка мындай абалда кышта каралап жүргөндө ага эч ким жолтоо болчу эмес. Кээлер өздөрүнчө күлө багып калышчу. Жакаң бүгүн табында экен. Кайран чал. Хайдат. Чалды оюнчунунан минтеп сүрөгөндөрдүн көбү кийинки жаштар. Эми муну билген эски көздөн калганы тиги түкө менен Сабира эле. Андай күндөрү муну көзү чалып, мунун ырын кулагы чалган түкө менен Сабираны агүнү муң басчу. Өздөрүнчө шыпшынып, оор улутунуп, өздөрүнчө муңайып калышчу. 90 таянган чал кемпир. Тозогуң соолой. Киши баласы тирилигинде дегеле түшүнө койбос тозого кабылат экен го. Минтеп муңайган Сабираны түкө утурлачу. Байбичай, мына бу бешенеге жазгандан буйтай алчубу пенде. Ошо да, акыр ошол экен да, деп кошулат чалына. Антпесе ушу жайнак ушинтип калаары дегеле кимдин оюна келиптир. Чиркин кайран азамат. Түкө чүштүгөй мурутун бодур манжасы менен ууртун карайсылап, тили менен имерди дагы кудугылдын даамына ачурканкандай бырышка толгон күрөң бети кычкыл тартты. Ошол калыбында биртке дымып, анан үн катты. Жигиттин күлү эле го. Кишинин күлүн киши күбүп таштайт тура. Өлүксүз деди берки Сабира. Асылган оора алмайынча тынбайт тура. Күлгүн жигит курагында жабышкан киши кырсыгы акыры түбүнө жетти мунун. Деганан Кудай астында киши кырсыгы кишинин жалаңкычы киши экен го кысталак. Ушинтип түкө жан чөнтөгүнөн чакчасын издеди. Наспай атып алаксымак болду. Ооба, жайнактын тигинтип
оолугуп калган күнү ушу түкө менен Сабирага гана оор. Чал кемпир качанкыны эстеп акыр заман айланат. 20-жылдар эл ар коктуда кыштак, ар өзөндү жайлаган али бириндек кези. 30-жылдар ошо кокту колоттон түшкөн кишилердин кыштакташкан көзү. Ошо күндөрдө калган кырчын курагын эми отуруп тамаша кеп кылат кемпир чал. Баягы эле адеп колхоздошкон элди, адеп ортолошкон малды, адеп жазгы кош айдоого, жайкы чөп чабык менен күзгү ороко дуулдап чыккан ошо өздөрүнүн кырчын курагы ушул азыр өздөрүнө көрүнүп, ошондогу өздөрүнүн шаңдуу да, шайыр да үндөрү жаңыра калат кулакка күнү бүгүнкүдөй. Ва, кайран Сабира, бүгүн да алды да. Ура, кайран гана ударник жеңе. Ушул сүрөө күнү бүгүнкүдөй түкө абышканын кулагында. Куду чабыштак атты сүрөгөндөй ушул сүрөө мына Сабиранын өз кулагында. Ударник жеңе башында бир байлам гана кызыл шалпар арасынан учуп бараткан кызыл желектей алуулуп, а өзү жүгүрө орук тартып бараткан Сабира анда ударник жеңе эмес беле. Күлсө күлкүгө, иштесе ишке тойбос ударник жеңеде анда чарчап чаалуу жок. Орук маалында күн менен түндүн айырмасы жок эле буга. Ударник жеңенин оругунан гектарлап орулган мээжин арпанын калың тестеги куду аңызга себилген алтын теңгедей жыбырай жылтырачу ошо ай жарыгында. Саржап салганы келген бердиш дууландар айран таң калышчу түнүндө гана Сабиранын оругунан жыгылган айдай тала аңызды көз кайыкта карап турушуп, бали ударник жеңе, тимеле комбайн болуп кеткенсиң го я. Ырас бир түндө комбайн гана урмук мынча арпаны. О, бу ошон үчүн ударник жеңе, ошон үчүн Стахановчы да. Дава жок бу Стахановчыга. Таңертеңки үн капкайда угулат. Бул үн тээ алдыда кайда али жүгүрө орук тартып жүргөн Сабирага шашпай угулганда дал ошо таңкы желдей иргиткен муну. Саал тынымды унутуп, атүгүл саал чырметишти унутуп, жүгүрө орук тартып жүгүргөн ударник жеңенин бир байлам кызыл жуулугудагы алуулуй чуркап бараткан эле толкуган сары каймак арпаны жандай салып. Ошондогу өзүн өзү эметтиктеп турду Сабира. Майрамдагы кызыл желектин учундай жалындаган бир байлам кызыл жуулугу, ошо кызыл жуулугундай албырган өңүчү баса дал ушул кызыл жуулугундай алуулонгон ырчы сары каймак эгинден тээ ары четинен. Ой, кызыл жуулукчан, кандай турмуш жайыңыз? Мына ушул ырдын өзү да Сабирага гана арналгандай эле ошондо. Ушул ырды орокчуларга ошондо ушул жайнак үйрөтүп, орок үстүндө муну өзү баштап ырдаш эмес беле. Ой, кызыл жуулукчан, ар кымалды тосуп кой, тепсебесин эгинди ар куйларга ой кошуп кой. Ушул ыр куду кызыл желектей алуулуп, жазында кош үстүндө, көзүндө орок үстүндө Сабиралар менен кошо жүрчү эмес беле. Атаңдын көрү, деди Сабира. Анан жанында отурган чалына андан ары үндөбөй ичинен кейип алды. Ошо кызыл жуулук жеңе, ушу болбодумбу? Ал тишсиз кызыл ээгин экчеде эле куураган алмадай суулуган бетине толгон бырыш каттала жыйрылып жатты. Андагы оттой кызыл жуулугум гана, андагы оттой албырган өңүм гана. Ой, кызыл жуулукчан, кандай турмуш жайыңыз? Кулагынан кетпеди ушул шаңшаган ыр. Андай талаада жаз желине, анан күзгү айдарымга алуулонгон ушул ыр, ушул Сабирага гана үн салып, Сабираны гана чакырып сүрүп тургансычы эле. Ушу жайнак байкуштун ошондо кобону ушинтти, кулагына жаңырды, көңүлүндө улады Сабира.
кайран гана жигит. Анда кайда жүрсө жайнакты ардактап, ушу жайнакты апарактачу эмес беле? Бул айылы менен. Анан эмне? Анда көз ачып, кат кагазга тиши өткөн ушу жайнак эле эмес беле? Өзү эле эмес, бүт айылдын көзүн ачып, кат сабатын үйрөткөн ушул кургур. Күндүзү мектепте бала окутуп, түнкүсүн чоңдорго арип тарттырып. Ушу жерде өзү эстегенде, өзү күлө бакты Сабира. Потом өзүбүз тааныбаган ариптерден өзүбүз чоо чуркап, ар нерсеге окшоштуруп сурачу элек. Жака, тетиги чөмүч башың эмне? Наркы балка башыңчы? А тетиги темир айрыдай эмне? Аякы орокчонуңчу? Ушинтип бажылдап собол жаадырган бизге жайнак бир баштан ашыкпай туюнтаар эле. А биз чоң кишилер эселек балдардан өтүп, анын башын маңгылаар элек. Түгөт жаныбыз. Кайран эме, деп алды бу. Дег анан тажап койчу эмес, муючу эмес. Ошо 30 ашуун арипте көзүбүзгө үйүр кылып, көңүрүбүзгө жат кылып, андан кеп курап жаздырып. Анан эмне? Күрөк кетмен, орок чалгы, айры тырмоо гана кармап, оозубузга дагы ошо шаймандар, адеп кирген бизден кол жогой манжаларыбызга адеп карандаш калемди кыстырган ушу байкуш эле го. Эзел беттен, ат тырмактан бу карала кагазынан чуу үчүн бул айылдын катын эркеги ошо кышта бирдемени эжелеп окушка жарап калбадыкпы? Жайнактын аракетинен. Анан бул айылдын андагы наристелеринин кимиси гана мындан сабак албады. Баары текши. Муну ага элешчү, ачыны ага эле эмес, атасындай жакын эле. Бул ошо жылдары балдарга минтип өз оюна өзү саал, тымый калган Сабира оор улутуну бейди. Эми карабайсыңбы? Эми ошондо мындан тарбия таалим алган, ошондо мындан көз ачылган балдар азыр очур-бачар токтолгон кишилер, окушун улап чоң болуп кеткендери да, жок мында калгандары да бар. Айтор баары текши адам болуп, ошолордун адам болгону курусун. Ушинтип өзүнчө кыжынды кемпир. Адам болуп деп коем, адам ушинтип болчубу? Жүзү курусун ошолордун. Кудай кылды, оору болду, кор болду жайнак. Эми ушу оору байкушту, ошо тиги адам болгон анын балдары, аны шылдыңдап кордоочу болду мүшкүл. Көрүп туруп сай сөөгүң сыздап, акыр заман башыңан айланат. Баягыда агай деп алдынан кыя баспай турчу балдары эми агай дегенин койдум. Жайнак деген атын жөн айтпай, ага жиндини коштоп, жайнак жинди дешчү болду. Кээлери анын өз атын өзүнө ыраа көрбөй, түз эле жинди чал деп атап, мүшкүл. Кээлери жолдон өтүп баратып, жөн өтүп кетпей, аны шакаба чегип, ага шылдың ыргытып өтүшөт. Эми жандуу жайнактын өзүн шакабалап токтобой, жансыз тамына жармашып калышты. Ыймансыз түгөттөр. Жайнак жиндинин тамындай жепирейген, жайнак жиндинин тамындай кыйшайган, мына алардын кеби. Мүшкүл, ушундай болчубу? Дегеле бу киши баласын кордогондон, киши баласын кемсинтүүдөн өткөн күнөө жогун киши баласы өзү унутуп калган бейм? Бу күндө бу курган жайнакты өз эли, өз жери, өз ага тууганы тигинтип, өзү адам кылган балдары кордоду. Бу деги эмне шумдук? Алар өздөрүнүн аз келгенсип, эми наристе балдарына мокочо көргөзчү болду байкуш жайнакты. Баягүнү тиги Дакинин келини небересине акыл үйрөтүп жатат. Жинди чалдын тамына жакын барба. Эмне үчүн эне? Жинди чалдын үйүндө жин шайтан бар. А деген эмне? А деген желмогуз. Желмогуз деген эмне? Желмогуз деген ошо жинди чал. Желмогуз эмне кылат? Желмогуз кармап жеп алат. Эми ошо энесинен уккан бу кепти эселик наристелер дагы бири-бирине жараша айтышып,
анын тамынын жанынан дыр коюп качканын көрдүм. Жинди чал кармайт, качкыла кармап жеп алат. Жеринен кишини кастарлаган, жеринен балага ынак байкуш Жайнак киши менен баарлашкысы келет тура. Баланы эркелеткиси келет тура. Тамынын жанындагы жолдон өтүп бараткан кишиге өзү озунуп салам айтса, оңду алик албай, чоң эле киши андан сырттан аны чуу-чуркай карап, балдарды жанына чакырып, ал байкуш сүйгүсү келсе, алар дыр коюп качып, тозогуң соолай, тозогуң соолгон дүйнө, ментип өзүнчө күйүнгөн кемпирге Жайнактан бая бир өксүгөнү болду. Жеңе деди. Кемпирге муңдуу караган ал. Жеңе, мындай отурчу. Мындай отурсаң, бир аз сүйлөшөлү. Мына айланайын, отурайын деди. Жайнактын жанына жай көчүк баскан кемпир. Алап алынгандай, ооруган жериң жокпу? Бу уйкуң тынчпы? Баары жайында деди Жайнак. Баары жайында эле, ушул жалгыздык гана, ушул жалгыздыктын азабы жеп. Бу жеңе, сен чалың экөөң көрүнгөндө гана сүйүнөм деди. Анын жулжуя калган көзү ошо саатта бозоро телмирип ыйлап ичүдөй эле. Силер көрүнбөгөндө мен жалгыз каламын. Ушинтти дагы улутунуп токтоду. Анан негедир өзүнчө күлө багып минтти. Жок, жалгыз эмесмин. Балдарым бар да. Тигине балдарым. Минткен анын үнү куду балдарын көргөндөй сүйүнө чыкты. Сөөмөйү менен тиги босогосунун үстүнөн туура салынган устунду, андагы чабалекейлердин уясын көргөздү. Алар жана ойноп кетишкен талаага. Эми келип калышат, бир азда келип калышат. Сабира дагы улутунуп башын ийкеди. Башын ийкеп, аны кубаттап койду. Келет айланайын. Келбей анан? Кемпирдин кубаттуу оозда ээлиге сүйлөдү Жайнак. Жеңе, эркиним дагы эртең эле келип калат. Кечээ кат алдым. Эртең барамын дептир. Келет айланайын, эркинин келет деп көңүл улады Сабира. Кайра да улутунду. Бүгүн да саал оолугуп турган экен го. Бирөө кейитсе, бирөөдөн ызаланса ушинтип эле дагы кайтүгөт кайра кейитти экен, бугарыпты. Өзүнчө ушинтип жүрөк ачышты Сабиранын. Аңгыча эле Жайнак. Жеңе, мен кечээ эртең менен эркинимдин тарткан сүрөттөрүн карап отурган элем. Аңгыча ачык эшиктен көрүндү. Майда балдар ойноп өтүп баратыптыр жолдон. Аларды чакырдым. Бери келгилечи, келе койгула. Сүрөт көрөсүңөрбү? Балдар мени карап тура калышты. Бирин бири түртүштү. Анан эле бирөө айтат: "Барбайбыз сага. Сен кармап аласың бизди. Сен жинди чалсың" деп. Бирөө айтса, жанындагы бала аны коштоду. "Сен бизди жеп коесуң." Ошентти дагы дыр коюп качып кетишти. Жеңе, минткен Жайнактын үнү муунткансып барып демин кысты. Ушу мен чын эле жинди чалдымбы? Ушу мен киши жечүү желмогузмунбу? Бая күнү Дакинин келини оолун жеген желмогуз дедиби? Эркиними мен жедим беле? Жайнак башын муштагылап буркурап ыйлады. Аны сооротмок болгон кемпирдин оозуна кеп кирбей, өзү өпкөлөп солуктап турду. Койчу кагылайын кантет. Эми Кудай дечи. Мунуккан Жайнак куду бирөөдөн таяк жеп, ыза көргөн баладай солуктай сооронуп, анан өзүнчө сүйлөнө кетти. Эркинимди мен жеген эмесмин. Эркиним эртең эле келип калат. Аны мен аябай сагындым. Түндө түшүмдө: "Ата, мен сени аябай сагындым" деди. Анан менин бетимен, сакалыман аймалап, мойнуман кучактап, чалдын ээги кемшеңдей түштү. "Жеңе, Кудайга ишенсең, мен баламды өпкүм келип, анан алиги балдарды бир өбөйүн деген элем. Бала жытын сагынбадымбы?" Жайнак ачуу үшкүрдү дагы бырыштуу бетин каптап, сакалына куюлган жашын жеңи менен сүрттү. Жайнакка ошо жолукканын эстеп, кемпир азыр дагы жашып, күчү кетип, бозоргон көзүнө толо түшкөн жашты жоолугунун учуна соруктурду.
Жайнактын ошогунку ачуу үшкүрүгүн өзү да кайталады азыр. Тозогуң соолгон дүнүйө. Жанатан сүйлөшкөн сөзү дымый калган кемпиринин бул кейпин көргөн Түкө үнүнө кайрат байлап карк этти. Байбиче ботом, бул сен эмне болуп отурасың я? Жайынча эле, деди Сабира, ошо Ардемени эстеп. Ардемиң аңга түшсүн. Баг этти чал. Маңдайыңда мен отурганда муң канчы болбо, тур. Тур агөрө бозоңон. Теге курган чайнакадагы апарып жуткура турган элең, кечээден бери көрүнбөйт. Муун болот, муңду эмеге апарып жуткузсаң. Муун болбой мумурап калсын, деди Сабира. Өз араң жүргөн эме оолугуп кетет экен. Агөрө айран катыктаган жармадан эле берем, ошо мүнөз. Жайнактын тамына Түкө менен Сабирадан өзгө жан каттабай калганы кыйла. Мунун үстү башын карап, киркогун жууп, төшөнчү орунчусун ирээттеп берер Сабира. Тигинтип бир кесе жарма болсо дагы жайнаксыз тамагынан өтпөйт кемпир чалдын. Айтор баягы эгиз улакка айрышыбак ырыскысыз жан жоктура. Бул айылдагылардын жайнактын караан тутканы, тиричиликте таянганы ушул кемпир чал. Жайнакты күндө көрүп турбаса, кемпир чал дагы тынч отура албайт. Жайнак улам эсине келип, анан өткөнүн ойлоп, уулун айтып күйүткө чөгө калганда, Түкө менен Сабира кашында. Чөкпө жака. Бу кырсык дегениң киши баласын аябас катаал, ташбоор, ал ошо кыянат, кырсыкты коштоп жүрөр күйүтүнүн тегеле бу түбү жок. Күйүткө ыктаган киши чөгүп жоголот. Теге чөкпө деген асаатың дагы ошондон улам. Асти чөкпө айланайын жака. Анан дегеле бу кырсык дегениң, күйүт дегениң бир сенин башыңа келип атты беле? Дегеле теге атам замандан алмыстактан бери, адам ата обонеден бери жарык дүйнөгө келген пенденин мүлдө баарынын башына түшө келген өлүм, түшө келген кырсык эми. Бу жанагы туулдуң өлдүң деген кептин төркүнү деле ошо тура. Падышабы, пайгамбарбы, туулган пенде өлүмдөн буйтай албайт экен. Өлүм эле түгүл, кокустан боло калчу кырсыктан аттаар алы жок экен бу курган пенденин. Минтип тына калган Түкө маңдайындагы жайнакты карады. Тыңдап атабы, туюнуп атабы, же... Жайнактын тунжурап калганын көргөн Түкө улап койду. Тик анан бул тагдырдын баарыга теңчилик кылганына ошончо ыраазы болосуң. Неге десең, эч кимди алакчылабай, ажалдын текшилигин карачы. Бу падыша тиги пайгамбар аркы улуя, андан аркы ат көтөргүс лөк дебей, бул жарды тиги бай дебей. Түкө кырк күлгөн болду. Ажал алакчылар болсо башка түгүл бай өлбөсө эле. Жеринен амал көп эмеспи? Малын пулун кармата салып, кутулуп кетээр эле. Рас анделе баягы бөөбүй балтабай өлмөк эмес. Абая илгери үркүндөн да мурда бу жакта калктын көкүрөгүндөгү көйнөгү жок кезде кыпкызыл дилдесин төөнүн мойногуна шыкап тоо ташка каткан орозаалы карынбай өздөрүн деле өлтүрбөй катып калышпайт беле кокой. Бирок ажалды жазгыруу жоктура. Ажал улук деп койгону да ошо тура. Байың андан улуктук кылчубу? Кокой, мен дагы сокур көргөнүн койбойт болуп атамбы? Өзүм көргөн байларды ошончо укмуш тутуп кеп кыламын да. Чычкан кейиптенген байкуш байларды айтканынан өзү өөн тапкан Түкө саал буйдала калып кайра жарк этти. Аты менен айбатынан бу киши баласы түгүл, кара жер титиреген, дөө шаалар титиреген эмне? Үрүстөм дастан өтүптүр го. Аны илгери казакча казалдан укканбыз. Өзүбүздүн Айкөл Манасчы. Каадасынча тизесин жыйра,
төкөр бутун солбуп, жантая жатып алган түкө узун сабакка түшүп, жайнакка эш, улам анын өңү башына көз салат. Эштип атасыңбы же? Кулак төшүп отурат. Ичинен ушинтти. Жайнакты не кучактап, кээри же оолугуп эсин кармай албай калаары мунун баш терисинен түкөгө белгилүү. Бу пенде дей калган түкө жанынан алган чакчасын алаксыды. Мүйүз чакчасынан алаканына салган бир атым наспайды алдыңкы эртине шилтеген тейде саал гана дымый калып, жайнакты тиктеди. Бу көрүп турган күнүбүзгө каниет этпей, буйрган ырыскыга топук кылбай, күнөөгө батат экенбиз го курган пенде. Ооба жанагы пендечилигибиз ошо тура. Кээде отуруп, кээде тээ илгертен беркин эстей калам. Оозума келген доттоп, калжыраганымды эстейм. Ошо эстесем, илгерки кедейлигиме армандагам экем. Көрсө мына бу түрүлүктөн ашкан байлык канабы? Кийин мына бу бутумдун майыптыгына армандап, өзүм жамандыгыман чолок болуп калгансып, анан балам жогуна. Мен куруйун, бу чүлкүмдө майып жалгыз мен өңдөнүп. Баласыз, жалгыз мен өңдөнүп. Байбичем бир жамандыгынан туубай койгонсуп. Аны кейтип, байбичем тууган. Тууганда дагы эркек десе эркек, кыз десе кыз тууган. Аларды берген Кудай өз алса, минтип жана саал тыным кылган түкө жана чайнакка көз салды. Анын бул сөзүнүн чети баладан айрылган күйүттүү жалгыз сен эмессиң дегени. Оорулуу кары жалгыз сен эмессиң, ага да ызаланба деген эле. Керегем сага айтам, келиним сен ук дегендей баарына өзүн айгак кылып кобурап отурду. Мына элден кемдигим. Кемдигимен калдым го элден. Кудай менин бутумду майып кылбаганда барбайт белем ошо эр азаматтар барган казатка. Элден бөлүп катын баланын тыткынында калсын деп мени минтип чолок кылган экенсиң го Кудай. Ушинтип баягы уруштун кан күйгөн күнүндө бала атасынан айрылып, зайып эринен ажырап, анда бая кара кагаз деген түрү суук улам келип, кара кочкул күйүтүн ыргытып турбадыбы? Арылгыс арманга, ууга боздоп турган күндө жаным кашайып, мен дагы боздоп, жанымды кайда коерумду билбей, жадаганда ошо урушту дагы менин чолок бутум чыгаргандай, чолок бутумду өзүмдү каргап, ал эле түгүл Кудайга дагы шек келтирип, күнөөгө батып, көрсө анын баары бир пенделик тура, баары буйруктагыдай болот тура. Анда урушка кеткен эр азаматтардан келгени сейрек, келбегени оодук. Кудая. Ушинтип жакасын кармады түкө. Эми ушундай болоору деги кимдин оюнда? Азыркыны коюп, мына ушул эле айылдагы эр азаматтар гана окуй. Мына мен курлуудан жүдөмүш канайлар баштап тияктан келбей калышты. Андан кийинки бир диш тууландар уруштан эсен келишти эле. Мына биерден эле минткен түкөнүн үнү саал туттуга түшүп, бир тынымдан соң кардыга чыкты. Алардын баарынан калып, жүрүп атам, минтип. Мен эмес, тиги кемпир дагы көп кейүүчү болду, кейип. Арман, таз жорудай болуп экөөбүз калдыкпы? Бизге тең туш, бизге сырдаш, муңдаш эл гана мүшкүл. Эбак эл көчүп кеткен эле, ээн журтта калгандайбыз. Кемпирим минтип кейисе, мен каркылдаган болом. Коя, жарабаган кепти сүйлөй берет экенсиң өзүң. Күпө-кор болбо, баары буйруктагыдай. Бирок мунум тиги кемпиримин көзүнчө кайратым гана. Кече эле бир гана үй бүлөдөй бир жүргөн, баягы көз өткөн кайрандарды эстегенде өзүмүн деле каңырыгым түтөп. Түтөгөндө кантесиң?
Тагдыр ошо. Мурда кетүү же андан кийин калуу сенин каалооң эмес. Кырынан жаткан чалдын кырк күлгөнү өзүнүн сүйлөгөнүн аралжы болду. Өлөт деген өлгөн жок, өгүз минген калган жок дечи эле. Ошо мен болдумбу дейм. Эл алды өлчү мен элем. Кийинки урушту кой. Илгери жигит кезимде мунагу бут майып болуп. Анда доктор жок. Жамбаштан сынган бут кабылдап, табыптар кулгуна деп чыгарышып, бирөө терек алса, экинчи бирөө ыштап. Кээлери сымак керек десе, кээси албарстын айтып, айтор сөөгүм тарамышыма илинип, ал оорудан жөнүкпөйт деп. Айыл апа ага тууган менден үмүт үзүп, айлап жылдап тура албай калган соң өзүм деле эми бүткөн экен соодам. Бул айылдын кары жашынын ири алды кырчын курагымда кетет экем дегем. Анда байбичемде талчыбыктай келин кези деп кырт күлдү түкө. Бу санаадай күлүктүн жогу анык. Жакшы жагын ойлосоң, эл канат сабалайсың жер асманда. Жаман жагын ойлосоң, анын жүзү курусун. Суук көргөрүнөт да турат. Ошо жалдырап төшөктө жатканымда, кырчын кезимде дүйнөдөн кетээриме күнөм кылбай, анан кайра эле ушул байбичем, анда киши көзүнүн жоосун алган ак келин кимдин жары болоорун ойлой калганда бар ғой, өзөгүм гана өрттөлүп, атаңдын көрү, жаштыгың. Жантайып жатып санын чапкан төкөр чалдын бул кебине берки жайнактагы ырсайып күлө бакты. Аны көрүп түкөнүн көөнү көтөрүлдү. Бая мунун жанына келгенде буга атайын эш болуп, муну сарсанаадан аластайын деп келип, анан бул айылдагылардын баарынан калдым деп ийген өксүгүн тып токтотуп, аны күлкүгө чалды. Оңой бекен, деги анан кыйын кызганчы элем түгөн көрдү. Айтып турамын го деди. Кемпиринин андагы сулуулугун кайталап айтып. Бул анда сур айылдай ак келин. Айыл апа өз атын жек айтпай, ага акты кошуп, ак сабыш деп эркелетишчү. Чал ушул жерде күлкүсүн басып, жайнакка көз кырын салып, саал жалтайлай калды. Стафралла, алакстайын деп атып, апчып алдымбы, жаратын. Мен ак сабышыман улам. Бу баягы курган анар күлдү эстей калса. Өзүнчө ушинтип дагы тамагын жасап, суйдаң түштү, сакалын сылады. Бу жака киши баласынын башына келер кетерди күн мурун тагдыр өзү билип, өзү тескейт да. Андыктан а тагдырга кейиш, тайкылык, мына өзүң угуп көрүп келесиң. Ушу мен боз бала кезимден жарты жанымды сүрөп, мына 90-ыңды таядым. Андан берки куландан суу азаматтар гана. Мына өзүң бул айылда, маалим кезиңен берки, өзүңүн тели тоң тушуң, улуу кичүү гана, оодугу урушта калбадыбы. Кайран азаматтар, аныгын айтсам, алар бу сен көргөндүн бирин да көрбөй калышты. Бозулган курактарында кетип, туулган жердин топурагын кайтып баспай калышпадыбы? А сен мына баарын айтып отурайын. Мына бүгүн пайгамбар жашына келип турганыңа, көргөн күнүңө каниет кыл, айланайын. Ушуну сүйлөп отурган түкө ушу тапта жайнактын тук этпей тыңшаганына корстон болду. Жайнак темейкидей бирөөлөрдөн ыза көргөнүн айтып, ызырынганы да жок. Не капстан оолуга кетмеyi да жок. Муңайым, сабырдуу. Түкөнүн жанында бая кадимки жайнак отурду. Өз отурган бөлөктөбөдөн талааны ойду көзү чалып, ойдун аягындагы кыштакты көзү чалган жайнактын эсине адеп түккө менен Сабира түштү. Алар менен жолуккан ар бир күндүн, алар менен жолуккан, алар менен сүйлөшкөн ар бир сөзүн кемпир чал мунун көзүнүн агы менен тең айланып, ар качан аяп, ар качан өнтөлөп турганын эстеп,
эбеден эзилди. Айланайындарым деп кобурады өзүнчө. Кутмандарым менен, силер болбосоңор мен. Ошентти да эртеден отурган ордунан туруп, тээ ойдун аягындагы кыштакты карай, өзү караан туткан чал кемпирди карай баса бергиси келди. Агайра ошо тапта аны бирөө жеңинен тартып токтотконсуду. Кое тур, дагы отура турсаң. Жайнак өзүнүн шөлпөйгөн жеңине илине түшкөн сүрөттүн бурчун жеңинен чыгарды дагы уулунун бозоргон бейитин тиктеп, ошо бейит менен үнсүз сүйлөшүп улутунду дагы башын көтөрдү. Жаабас бекен деген тейде тээ булут көчкөн тоо баштарын карады. Ошо тоо башынан, ошо көчкөн булуттан дир-дир сыдырым илеби, күрпүлдөгөн тоо дайрасынын илеби келип, өмүрдүн акыры көзүнөн кетпес уулу менен Анаркүлүнө окшоп кайра көз алдында турду. Тоо менен суу, таштан ташка сапырылган көк кашка дайра жээгине көз уялткан мөлтүр бермек бүркүп, жээкте жашыл тулаңын жапыра жойкуп, жээкти жапалак арча, карагай шелбеге көк боорул канат серме аймалап, ал ошол дайра шаарын коштогон тээ күнгөй беттеги арчадан оголуп, ошо тиги тоону, ошо сууну дегдеген оолум кана менен минтип ичинен өксүй сураган Жайнактын эсине дагы мына бул сөз: тоону сууну жаңга деде сүйчелең, тоо суусундай тунуп кеттиң дүйнөдөн. Бул эс акылын жыя калган күндөрүнүн биринде так ушул бөлөк төбөдө ээн оолунун бейтин тиктеп отурган күндөрүнүн биринде ушинтип күңгүрөнүп, ушинтип муңкана солуктаган эле. Эми да ушуну мына бу боз бейтке күңгүрөн айтып, анан бая адеп уулун ээрчитип кара колго барган күндөрүнө көз чаптырды. Уулунун караанын издеп карыккан көзү дагы эле тиги булут көчкөн тоо арасынан аны издеп жүргөнсүдү. Жок ата, турбайбыз, кетебиз. Жакага, тамыбызга кетебиз. Ушуну айтып үрөйү учкан бала үшүдүм дегенде да, я бала, үшүдү беле? Ошо күндөр үшүдү беле? Чал өзүнөн сурады, анан өзүнө жооп берди. Жок, үшүгөн деле эмес, жайлоо анча суук эмес болчу. Аны үшүткөн баягы. Баса анда мурунку жылы уулун ээрчиткен чал адеп баягы жүн тарткан машинага жармаша келип, теги караколдун оозундагы кой кыркынга түшүп, андан ары жөө жалаңдап чыгып кеткен. Жайлоонун төрүнө бет алган чал уулу экөө коктудан жол кууп отурбай чукулунан салып, Аксайдын башынан түшмөк болушкан. Коктулап жүргөндөй көчүбүз ообатты беле балам? Ушундан кадуулап жүрсөк, Аксайдын коргул төрүнөн түшөбүз. Аксайдын коргул төрү бала ошо кырдан туруп энтиге кыйкырган кубанычтуу. Эй ата, ак муздар тигине? Уулунун кебине чал күлө баккан. Алар муз эмес балам. Ооба, муз эмес, чоң-чоң ак муздар. Ашпышымда атасын ээрчип Аксайга түшкөн бала өз көзүнө ынана албай таңыркаган. Жана тээ кырдан көрүнгөн ак муздар төөдөй ак таштар экен, куду үстүнөн айран куюп ийгендей. Тээ көз мелжиген бийиктиктен атырылган азоо дайра бая касаба мөңгү бузулуп катуу кирген чагында мына ушул чөккөн ак төөдөй таштарды бийиктен кулатып жээкке шилеп калган экен. Катуу кирген чагында үстүнөн куш учуп өтө алгыс азоо дайранын эткини мына. Түндүк бою касаба болуп калган ак таштардын бири түбүндө кумурскадай эки караан ата бала турушту. Табигат күчүнө таң калып, бет маңдай аркайган ак зоо башында түрмөк түштө булуту бар көк мөлтүр асман гана каалгып, ошо асмандан төмөн мына күрдей түшчүдөй ак касаба мөңгү. Мына Аксай деди, ансыз да дайра шарына кулагы туна,
айланасына жүлжүйі таңырқай қараған уылына жайнақ. Ана шарқыратманы көрдің бі? Ал алқымдағы жүректі ясқадан төмен теп-теке атырылып жатқан шарқыратманы көргізді. Мынауы Ақсайдың башы ошо. Ана жылаңач асқаны жарып, көз ұчы араң жетер биіктен шарқырап жатқанын көрдің бі? Ана ары қоз, ары сырду жаратылышың ошо. Ушинтип тоқтоп, ошо тапта өзі да. Андан көз айырбай тұнжырай түшкөн эле жайнақ. Ошо тұнжыруусунда уулуна купуя айтып тұрған мұны. Оğlum, сен эми эсен чоңойсуң, шығың болсо, мына ушул тоонун, суунун сүрөтүн тартсаң, кана айланайын. Ана, көчкү жүргөн Күнгөй беттин касабасын карачы. Ал Күнгөй баягыда бетегеси белден, ат бою шыралжыны аңкып, таш жарып чыккан жапалак арчасы, жашыл тармал толкун болуп жаткан. Ана эми ушул ажайып Күнгөй капыстан тең жара бөлүнүп, көчкүнүн каардуу изи жатат дегене. Адамдын өмүр жашына дал ушундай жарака кеткен күндөр болот балам. Эзили бүтпөс түрү суук жарака. Киши баласы качып кутула алгыс тагдырдын каардуу мыйзамы да ал балам. Атаңдын көрүү, чалдын өзүнчө ушунткени ушул азыр ачуу үшкүрүктөй чыкты. Оозуна сала берген экен дейт го. Кишиге не жамандык, не жакшылык келе калганда, бул мен шурдуунун оозуна да ошо күнү сала берген беле. Ансыз да арыла элек шурумду кайра эстеген белем ошо Аксайда. Баса ошо келиште, ошо жайда бир Кудай момун койчуга каралап, ошонун алачыгын пааналап, жай ыраатын көрдүк го. Ал өзү дагы жаша элмек эле. Анысына карабай уулум экөөбүзгө өнтөлөдү. Аны менен ата баладай ысык болуп кеттик. Тарчылыкты кеңейткен пейил да тар алачыгын майда балдары менен бизге бошотуп, аял экөө тышка короо четине жатып алышчу. Бала үшүбөсүн деп сени аяп, улгайган киши ооруп калбасын деп мени ызааттап, жайлоонун күнү менен түнү, ачык асман чагылгандуу жаан чакырып, чарт-чурт көк шар тоого кабышып кеткен сечүү. Андай түндөрү Аксай күйгөмдөп чамана карап, зор таштарды күлдүрөтүп, майда таштардай шилеп, атышта короого кой токтобой үркүп, короочу ат чабагандап үнүн баспай, атышта үйгө баш бакпаган эрле зайып таңды таң аткыча короо кыйкырып, тынбай үрккөн коюн айлана чуркап короого үрүп. Ошол түндөр сенин эсиңде, көзүңдө ушул ойдон калган экен. Аксайдын ушул түндөрү менен күндөрүн да, Кудай момун койчуну, анын аялы менен балдарын да дал ушул бойдон кийин бир окумда кайра көрдүм сенин боз кендириңдин бетинен. Жок, кендир эмес эле, ошо тиги Аксай бетинен кайра көргөндөй, бая бир асыл кеч адамыма аңдоостон кезиге калгандай апкаарып, түгүл сүйүнүп да кеткен экем ай. Ой, айланайын, бу тиги Аксай го, бу баягы биздин Жүрсүнбек го, мына анын балдары да. Ушинтип куду көптөн көрелек бир боорумду көргөндөй сүйүндүм. Мени карап турган сен ууртуңдан гана жылмайып койдуң ошондо. Айтор ошо жай, ошо Жүрсүнбек койчу, анын албейим боорукер аялы Шаана, алардын ыйманысык балдары эстен кетпей, сен жатсаң турсаң аларды айта берчүсүң. Көрсө ошол ак бейил момун үй бүлө сенин наристе сезимиңде калыптыр. Бир жыл менен экинчи жыл түгүл, бу киши тиричилигинде, бир жыл менен экинчи жыл түгүл, бу киши тиричилигинде кечээки күнгө бүгүнкү күн окшобой калаары да көп экен. Аны өзүң да тойдуң. Кийинки жылы дагы жайлоого келаттык. Былтыркыдай төмөнкү кой кыркынга каттаган жүкчүл машинага жармашып келдик дагы, андан жогору былтыркыча жөнөмөкчү турсак, бирөө сурап калды. Жайлоого барасыңбы абышка? Ооба, мен да жөнөйм. А силер кимдикине барат элеңер?
Тиги Талды булактын койчусу Жүрсүнбек деп келатканымда тиги шофер сөзүмдү үздү. Бая чабандыкынабы? Ал түшүп калган көрүндү эле чабандыктан. Ошо аны өткөн күздө кышында түшүрүп, коюм башкага өткөрүп бергенин айтышкан. Муну уулум экөөбүз угуп, бири-бирибизди карап элее түштүк. Эми канттык? Жайлоо да, Жүрсүнбек да, анын балдары да көздөн учуп келатканда. Аңча тиги шофер машинасына түшүп баратып, дагы минтти. Мына мен жөнөйм. Андан башка таанышыңар барбы? Ала барайын. Айтор бизди жайлоого ала кетишке ниеттенип турган тигини көрүп, ойлонуп тура бербедим, дароо макул болдум. Болуптур, бара берели. Акыры жайлоого жетип алсак, бир малчыныкына башпа анектербиз. Акыры кыргыз бар жерде. Кууш коктуну өрдөгөн жүкчүл машина адегенде суу жээктеп, анан өр талаша оңулдап, тээ булут көчкөн көңгөйгө жармаша чыгып баратты. Ачык машинедеги уулум экөөбүздүн төбөбүз бийиктеп, мына тиги түйдөк булутка тийип калчудай. Абалам болсо тоо ташка, баяу калкыган боз булутка, мына тиги мөңгүсү киргилденип берген чоң кырга, ошо кырга тийип турган булуттуу асманга кадала карап, кумары таркабай келе жатты. Жүкчүл машина ыкчына оңулдап, көңгөй менен тескейди алмак-салмак тепчиген боз сызмадай жолдо өргө чыгып баратты. Көк кашкадайра тээ төмөнтө чамынып, аска чапчып, жашыларча жамынган көңгөй тескей жайкы көңгө, жай сүлөкөтүнө магдырай чалкып жатты. Аңча алды жактан Аксай тээ бийиктеги мөңгү жарыла көчүп келип токтогон ак касаба муз өңдүү, ак касаба таштар көрүндү. Аксай, ушинтип кыйкырбейди эркиним. Ата, тигине Аксай. Былтыр ак муз деп чуу чуркаган, быйыл куду өз үйүн көргөндөй кубанып кетти. Ана Аксайдын төмөн жашыл арча жамынган чалкак төр. Былтыркы Жүрсүнбек отурган төр. Бирок экөөбүздүн бир нерседен чоо чуркай селее түштүк. Биздин чоо чуркаганыбыз былтыр ошо Жүрсүнбек отурган төрдө. Ары бийиктен ак суу жарылып, урап келип катар токтоп калгандай зор аппак. Алардын ак боз үйлөр экенин көрүп турсак дагы экөөбүздүн үндөбөдүк. Каптал жол менен түшүп баратып, жүкчүл машина токтоп, кабинасынан бери чыккан шофер тутушкан дене боюн жазып сүйлөп калды. Мына жеттик, тиги үйлөрдү көрдүңөрбү? Көрүп турабыз го, дедим мен. Бирок тиги алар кайсайыл болуп кетти. Боз үйлөрдү өткөн жумада биз көчүрүп келип тиккенбиз. Туура 10 ак үй, 10 тең 100 баш. Бүт өрөөндөн тандалып алынган үйлөр. Быйыл малчылардын майрамы ушул Аксайдын төрүндө болгону жатпайбы? Район боюнча түгүл, тиги областтан борбордон дагы чоңдор ушу Аксайга келишет экен майрамга. Муну укканда уулум экөөбүздүн кыныбызга кирип, жанатан ачык машина үстүндө асман жер арасында абалап келаткан жаныбыз тиги үйдөгү чоңдордун үстүнө капыстан кирип алгандай камыга түштүк. Бул чоң аттуунун көбүнүн кекээрин угуп, ыдыгын көрүп калганыманбы, алардын кабарын кулагым чалганда чыйрыгып тула боюм дүркүрөп кетмее бар. Мына ошо тиги дөбөдөй ак үйлөр тараптан чоңдордун не бир кекээр теке берүүнү угулуп, кишини жекире караган көздөрү көрүнүп кетти. Айтор ошо ак үйлөр тараптан кардуу борон бетке ургандай чыйрыккан калыбымда берки шофер жигиттин көтөрүңкү эргеген үнүн уктум. Айда сонун убакта келдиңер абашка. Малчылардын майрамы бериси бир аптага созулат. Той тамашаны көрөсүңөр. Эми уштапта чоңдор ошо тиги үйлөрдөбү? Ушинтип сактана сурадым тигинден. Жок, деди ал. Чоңдор майрам болор күнү келишет да. Азыр ал үйлөр бош эле. Жасалгалуу бойдон ээн азыр. Каалаган үйлөрүңөргө жата берсеңер болот абышка. Ак үйлөрдө өз үйүндөй
бийлей сүйлөгөн шофер жигитке анча ынан албасам дагы, бу орто жолдон кайтып кете албасым бышык. Шофер ошондо баратпайбы? Анан биз мындан калып кайда бармакпыз? Демейде күтүрөп мал жатчу төр ушул жай толугунда малдан ээн, малчы да, мал да көрүнбөйт бу чөлкөмдөн. Ана ак төбөдөй үйлөр гана. Өткөн замандагы даңкы жер жарган хан бектердин аш тоюна тегилгендей кыркаар тегилген аппак үйлөр кыркаар ак төбөлөрдөй даңкаят. Биз түшкөн жүкчүл машина өзүнүн келатканын алыстан кабарлап, көкүрөгү көктөрдүн тынчтыгын жиреп. А биз уулум экөөбүз айылга жакындаган сайын ыңгайсыздана теги даңкайган ак үйлөрдү деле чуучуркай сестее карап бараттык. Бараткан машинесин улам карап, ал үйдөн бул үйгө ашыга басып, ардемени ирээттеп жүргөнсүгөн бир эркек бар. Бир кичетки үйдөн чыга калган аял бул машинаны утурлай тиктеп тура калган эле. Ушул аялды сүздүрчүдөй келип токтогон шофер машинанын отун өчүрдү дагы кабинасынан баш багып аялга үн катты. О, кандайсыңар, кожоюндар? Ботом, кожоюн силерсиңер да, деди аял. Аңча арыдан ашыга баскан алиги эркек дагы бери жете келип салам айтты. Ассалому алейкум. Алейкусалам. Ой, бай кандай? Ашыга баскан эркек ашыга сүйлөп, бул шоферго айланасын алаканын жая көргөздү. Эга кылайын, көрүп турбайсыңарбы? Карап отурабыз, чоңдор качан келет экен деп. Айт да болор. Айттын эртеси да болор деген экен. Айтор бу качан эми? Так кабарын сен эле айтпасаң. Шофер өзү жакадан алып келген кабарын айтуудан мурда мына бу аял менен эркекке кине койду. Бу деги силер кыргыз болбой калгансыңар го я? И дейсиң да кайра? Кыргыз экениң рас болсо, адеп бизди түшүрүп, үйгө киргизип, анан сурак алсаңар боло. Машина үстүндө сакалдуу киши отурат, баласы менен. Түшкүлө, кокуй, биз байкабай эле. Кокуй, түшкүлө. Машинеге чукул келген аял эркек бизди көтөрүп алчудай эпилдеп калышты. Бу тапта уулум экөөбүз тең теги кыркаар тизилген ак төбөдөй үйлөрдү эле тиктеп, сөөмөйүн серейткен бала теги үйлөрдү улам санап убара. 1, 2, 3 деп оңго жетип, жаңылып кеткен эмече кайра башынан санап турду. Бала боз үй дегенде бая былтыркы Жүрсүнбектин үйүн гана билип, боз аттуунун баарын ошондон айырып алгысы элестетчү. Эми мына бу актыгы кардай, чоңдугу дөбөдөй үйлөрдү өңүндө түгүл түшүндө көрбөгөн, а түгүл атасы айткан жомоктон да укпаган да, бала бул үйлөрдүн зордугуна, бири-бирине окшоштугуна таңыркап, бир эле дөбөдөй ак үй кандайдыр бир сыйкыр менен мунун көзүнө ом болуп көрүнө калгансыйт. Улам санаганы да ошого, айтор таңыркоодон тажаар эмес. Төтөн үзүк туурдуктун кырка жээгиндеги эшик тыштагы кызыл-тазыл оймо чиймеге бала ан сайын кызыгып тиктеп, көзүнөн ботойгон бетинен күлүмсүрөө кетпеди. Оолу түгүл чал өзү да ушул азыр кандайдыр мынча жасалга, мынча салт санат менен төрдүн башына тегилген үйлөрдү ушу жашка келгени көзү көргөн ушул. Анан да ушундай үйлөрдөгү хандар менен бектердин дүркүрөгөн аш тоюн бу жайнак өзү бала чагында. Карыялардын оозунан укканы болбосо, анан кылымдан бери айтылып келаткан кадимки Көкөдөй хандын ашындагы кең каркырага тигилген ак ордолор эле болбосо. Эшигин көрүп төрүнөт дейт, бул үйлөрдүн караанын көрүп эле сүрдөй калган ата баланын жанараак өңдөрү жакадан жармаша келген жүкчүл машиненин бийик портунан чоң дөңгөлөктү тээп тырмыша түшүштү. Анан мына бу ашыга баскан кара жигит баштаган үй жакка аяк таштап баратышты. Илберинки арык аял эшик ачып, берки эркек аптыга ызаат этүүдө. Киргиле, өткүлө. Ачылган эшиктин босогосун аттаган ата бала төртээ алдагайда
Тизгич тирей жыйылган, тукаба жууркандар кертип жыйылган. Алтындай сарысы, чоктой кызылы, тулаңдай жашылы, өз өңү менен жүк астында кооз сандыктар, үйдүн босогосунан төрүнө салынган көк кызыл ойму шырдактар, анын үстүндө жалтылдаган атлас төшөктөр, ары төрдө эки күрөң аюунун талпагы. Ата бала аяк баскан жеринде кылчактай калышты. Үйгө киргизилген эрле зайып канча кыстап буларды тигиндей төргө өткөрө алышпады. Керегени сүйөнүп, тигиндей капшытка гана көчүк басты Жайнак. Атанын тизесин таптап, уулу өзү да тизелеп чөп түшкөн калыбында бу жасалгалуу үй ичинде эле чоочуркай тиктеп турду. Тор көзөнөк чоктой керегенин тышындагы чырмаган чийдин жашыл, кызыл түрү көз уялтып, ал кадимки боелгон жүндөн чырмалган чий эмес, тирукмуш түр салынган калың килем түспөлдөнөт. Кайчы кулак кып-кызыл керегенин сансыз башына тизилген калың уукту санайын деп санай албады бала. Улам адашып жатты. Ободогу чамгаракты карай жарыша жамыраган калың кызыл уук, не түркүн жалын, не канталап батып бараткан күн нуру түспөлдөнөт. Ошо чоктой ууктун үстүн аппак кийиздин астынан каршы-терши тартылган кызыл тазыл оймо чиймене дагы элейип карай берди бала. Алардын тирегич, жабык баш аталаарын дагы билбейт эле. Уулу түгүл, чал өзү деле мынабу көрүнүштүн өңү же түш экенин алиге айрый албай отургандай. Кератса эле жолунда катар ак үйлөр конуп калыптыр. Анан ушул ак үйлөрдөн чыккан алпейим зайып анын атын алып сыйлап жатса, анан ойлонуп кетсе эле түшү, ушинтип айтылчу жумок да эсине кылт этип койду. Түшүндө көрбөгөнү өңүндө келип дегендей эле кеп болду. Мына тиги ак ордодой үйлөргө кароолу турушкан эрле зайып минтип бу ата баланы жаны калбай сыйлап, эми мында беймарал тура беришин айтышты. Тойдун кай күнү башталып, меймандар кай күнү келери алигиче так билине элек. А силерден ээн үйдү аямак белет. Жата бергиле, деди али шаша басып, шаша сүйлөгөн эркек. Бу мал жан жок төрдө ээнсиреп турганда силердин келгениңер жакшы болбодубу? Мал барго, деди аял айран коюп жатып. Бул үйлөргө жакын мал карааны көрүнбөсүн деп чоңдор тиги туюктөргө чыгартып жиберишти малды. Малчы ошол жакта, бу дагы барып турат улам. Адатта келген мейманга кел деш барго. Эми бу эрли зайыптын мамилеси анчейин эмес, ак тилинен экенин алардын өңү түсү, кыймыл аракети айтып турду. Этеги элек жеңи желек бечаралардын. Аке деп чалды ызааттап, ананайын деп баланы алып бештеп жүргөн илберинки арык аял булардын карамагына бир үйдү берди. Ушунда жата бергиле аке, мына төшөнчү орунчулар. Айнанайын, бул силер менен деле чогуу тура бербейбизби, деди. Жайнак чычкандай балам экөөбүзгө, бул ак ордо. Өз каалооңордо аке, үйлөр бош турса силерден аямак белек. Муну уккан Жайнактын карып көңүлү так ушул жайлоо төрүндөй чалкыды. Ушу жашка келгиче өзү баш багып көрбөгөн жасалгалуу ак өргөдө тоо дайрасынын шарына термелип уктап, шарына термелип ойногон Жайнак ушул күнү түнүндө жашарып, атайын кубаттана калгандай не бир көңүлү эргиди. Жедеп калып алган эме, таң менен кошо ойгонуп тышка чыкты. Таңкы жайлоодо күрпүлдөй чамынган дайра гана, мынабу бетке тийчүдөй керүүдөн аңкыган арча гана. Таң сүргөн тоо башын тиктеп, ошо таң сүргөн тараптан бирөөнүн караанын көрүп, бирөөнүн дабышын уккан сыйгалды Жайнак. Кара сур сулуунун керемет маңдайындай кашкайып таң, ошо таңды тосо чамынган кашка дайра. Жайнак жайлоо таңын алгач көрүп тургандай арзый тиктеп үн катты өзүнө. Анаркүлдүн маңдайы? Күн шашке болгондо уулу экөө ээрчишип ак үйдөн чыкты Жайнак. Эртең мененки күн нуруна киринген жайлоо ажайып, тулаңдагы мөлтүрөгөн шүйдүрүм түбүн карай
сызыла сарығып, шүйдірім кечкен баланын жылаңайлық бұтын нымқыл бетеге жалап, ошо бетеге жыты тұқыл өскөн ермен менен шырал жындын жытына аралаша кеңел жерді қытығылап, күн нұрына қақтанған тоо таштағы арча менен четиндин, қараған менен шилбенин, табылғы менен қарағаттың саясындағы дүйім қанаттуу түркүн жануар ар түркүн үндө мынабу ажайып жаратылышты күйөөгө салууда. Ана тээ жаратылыштагы арча башынан көкөк таңшып, нары боз таштар арасына боюн каткан чакчыгай жылкычыдай ышкырат. Шилби шагынан ойдолугон сарайгыр тегеге үн кошмок болуп, бутактан бутакка ойт берет. Бетегелүү беттен суур аңкыштап, ошонун шилисинен алиге чакчыгай кулунча кишенейт. Ата, ата, атасын жеңинен тарткылайт. Укканына кумар бала. Көкөк, көкөк. Ушул баягы былтыркы көкөкпү? Ошо деп жайнак уулунун көңүлүн улаган. Мунун баласы барбы? Бар эмей? Ал кайда? Былтыркы баласы мына сага окшоп өзүн ээрчип учуп жүрөт да. Быйылкылары болсо али уяда, чегилелек чумуртка. Ата дейм. Тиги чакчыгайдын дагы, суурдун дагы балдары барбы? Бар эмей? Жүрсүнбек атамдын балдары кайда жүрөт? Жакада? Тиги жакадагы биздин тамдай тамындабы? Койлору кайда? Койлорун колхоз алган тура. Эмне үчүн алат? Бөлөк кишиге бактырат. Наристе баласына эрикпей жооп берип жатып, ушул жеринде кыйпактаган эле жайнак. Анын баккан кою тууралуу Жүрсүнбекти же колхозду жамандабей алган эмес балага. Бала да андан аркысын сурабай атасынан минтип өтүнгөн. Ата, былтыркы ордубузга баралычы, көргүм келет. Былтыркы журтту тапкан ата бала ошол эле күнү. Атаке. Былтыркы журтту көргөн бала куду өз энесин көргөндөй кубанган. Мына, Жүрсүнбек атамын үйү былтыр деп ийип, кайра биздин үйдүн деген эле. Биздин үйдүн былтыркы орду мына. От жаккан гана колумта калып, алачыктын изи жок. Кара көк тулаң алысыңдап жаңы чыккан экен. Бая алачык төрүндөгү чокчойгон жүк, ошо жүк астында тактачаны тиреп койгон жалпак 4 таш мына. Журтка отура калган бала ошо таштарды бирден сылап, куду бая Жүрсүнбектин балдарын көргөндөй күлүп турду. Так ушул такта таш арасына эркин өзүнүн атка, итке, жылаанга, чымчыкка, балыкка окшогон бу тоодогу караган бутанын же арчанын тамырларын, бутагын каткан эле. Бала ошол бутактарды аркы жаан жеген жарчадан таап алган. Анда Жүрсүнбек атасынын балдары дагы аларды бирден кызыга кармалап, бул атка, бул итке окшогон оюнчуктар дешсе, эркин өз оюн бербей талашкан. Ооба, булар оюнчук эмес, булар кадимки жаныбарлар. Булардын жаны жок да, оюнчук да. Минткен тигилерге эркин дале моюн берген эмес, өз оюн берген эмес. Баары бир булар жандуу болот. Уулунун ошол үнү азырда кулагына жаңырып турду. Жайнактын. Анан өзүнчө жалынды, жанында жок уулуна. Демиңден айланайын. Сенин демиң, сенин ышыгың аларга жан кейишке далбасурчу эле. Чал ушинтип үнүн дирилдете өксүп ийгенде, уулунун үнү да, ошол күнкү сүйүнчүлүү өңү да мына көз алдыда. Көзүн жүлжүйтө шашке болгон күнү караган баланын мотурайган бетинде күлкү жаймаланып, баланын өзү да ошол күнгө салам берип тургандай эле. Амансыңбы жайлоо күнү? Бала ошол саатта баягы өзү адеп тарткан сүрөтүнөн айрып алгысы эле. Ошентип былтыркы алачыктын журтуна чөгөлөй калып, такта ташты сылай, так колуна өзү койгон жан жаныбарды эстей, ушул алачыктагы бир жатып бир турган балдарды эстей, анан ордунан тура чуркаган бала так түйүлө оюн салып, былтыркы конуштан былтыр көргөндөрү менен быйыл сүйүнө учурашып жүрдү. Амансыңбы?
Жарташташтар, амансың барчалар, біз былтыр сілерге жашынма ойнап одық біле. Амансың бі, біз жуынған бұлақ, айы, былтырқыдай тұптынық. Таманындағы жалпақташты жайпай, атырыла шарқыраған бұлақ бойына дырғып тоқтой қалды бала. Ушул жерге тегірмен құрғанбыз, тегінде көлмө жасағанбыз, анан көлмөгө чумуп, амансың бі, бізден тегірменебіз, бізден көлмөбіз. Ошентип былтыркы балалык изин, былтыркы балалык ойунун соңуркаган, небір ынак тең тушу менен жарыша чуркагандай, энтиге чуркаган уулуна жетін албай, Жайнак өзү деле. Мына бу тоо таш менен мөңгү таянган сейки, төркүр жайлоо менен кайра быйыл көрүшкөнүнө курсант болуп, баласынын сүйүнүчүн кубаттай, анын артынан күлө багып бараткан. Амансыңбы касиеттүү тоо таш, амансыңбы ажайып өмүрлүү жашыларча, амансыңбы түгөнбөс тирилик белгиси тынымсыз дарыя, амансыңбы былтыркы көк конуш, киши баласынын кубанычтуу да, өкүнүчтүү да орду, деди өзүнчө бучал дагы ошондо. Жарык дүйнөгө көз жарып келген соң, бу келген конушунун кубанычына, не өкүнүчүнө адам орток, деги эсилтен тоо жер деп, тоодо көчүп конуп күн көргөн биздин эл, тоо таш менен жайлоо кыштоосу менен ушул уулум экөөбүзчө учурашып, уулум экөөбүзчө коштошчудур. Эми бүгүн биз да. Анткен чал ушу саатта көкүрөгүн кере-кере дем алды да, мына бу кум кайрак бетке кыска чыккан бетеге менен шыбактын нымкыл жыты, эрмен менен шырал жындын кермек чытына аралаша кеңил жерди кытыгылап, ошол арадан арчанын ажайып жыт аңкып. Бах! Жайнак ажайып жытка мууку гана кере-кере дем ала берди. Не деген наристе, не деген ынак жыт өзү. Дегеле, жаны дилге энеси менен кошу сиңкен жытко чиркен. Ошо тапта Жайнак энесин көрбөй куса болгон баладай энтиге эреркей жыттай берди, ажайып жытты. Энесинин караанын көрө койгон наристедей не бир кумарлана, курсант болу карады, түрмөк түштө булуту көчкөн асманды. Ошо асманга малынып каалгы көрүнгөн ак мөңгү чокуну, андан төмөнкү арчалуу бийик бетти. Мына жогортон жорткон жел аңкыган арча жыты. Мына шыбак менен бетеге жытына кошулган эрмен менен шырал жыты. Моюнун кайра берип, бетеге менен шыбакка жүзүн аймалаткан Жайнак ошол арадан ышкын көрдү дагы, ага кол созуп, корсеттире үзүп алды. Боткосу небак жарылып, ак башалган ышкын катып бараткан экен. Андан бир эли сындырып алып, куду кымыз жуткандай кумарлана чайнап, кабыкты шимип түкүрдү дагы өзүнчө улутуруп койду. Бала чактын кумары тоо ышкын эле. Кайран гана ышкын жыттуу, ышкын даамдуу жаш чагым. Ышкындай солкулдаган жигит болосуң, дечи энем маркум. Эми ошол ышкындай солкулдаган курагым небак өтүп, мына ушул ак башалган сөңгөктөй катып бараткан чагым. Менткен Жайнак сөңгөк ышкынды бет алдына серейтип кармап турду. Ошо кармап турган калыбында өзүнүн каңырыгы түтөдү. Кайра өзүнчө кобур этти. Адам өмүрүнүн, адам тирлигинин таңкыс мыйзамы ошол тура. Адип ушул ышкын түбүнөн көк жалбырак билек чыгарып, анан ышкын болуп солкулдап, көргөндүн көз кумарын, таткандын муукун кандырып, анан калмышында мына ментип. Ак баш сөңгөк дале чалдын колунда серейип турду. Тагдыр сенин таңкыс мыйзамыңа кулмун. Мына бул ышкын быйыл ак баш болуп сөңгөк болсо, төөнөн эмдиги жылы жаңысы, жашы чыгат. Бул өзүнүн солкулдаган сонун курагын калтырды эмдиги жылга. Андан соң неге өксүк, неге арман, а менин түйүмөн жаңырып чыгаар эркиним тегине. Көрүнгөн тоонун ыраагы жок. Мен көрө албаганды эркиним көрүп, мен бүтүрө албай калганды эркиним бүтүрөт. Балам айланайын, баамчыл боло көр.
Мына ушул экөөбүздү алып эштеген ажайып табиятты таасын баамдасаң эле, адамды дагы адамча баамдарсың. Бу ою кыры сансыз, ою кыры азаптуу тиреликке кайышып, термелбесең эле, жабандык жакшылыкка көтөрүмдүү болсоң эле, анан бу мендеги чабалдык сенден алыс болгой эле. А бирок деп саал тынып улады чал. Бирок ошо менин башыма түшкөн кырсык да сенден оолак болгой эле. Аны күн мурун киши баласы билеби? Ана менин бала чагыма ачарчылык, жокчулук, өлүм кырсыгы туш келди. Жигиттик күнүм өрт аралап, кан кечип жүрүп, анан жерге жуп жеткенде, аны кайталабайын. Акыры менин тагдырым сооротуп, сени бербедиби? Айтор, сен турулуп келатасың. Мунусуна шүгүр. Чал ушинтип тиги түрмөк түштө булуту көчкөн көк мөлтүр асманды, ошо асман челинген чокуну баса ошо түрмөк булут ордунан жылбай асман тиреген чоку жылып баратат да көз ирмебей карап жатты. Анан өзүнчө күбүрөп сарылды. О касиеттүү ак мөңгү тоо, о көк мөлтүр асман. Эми ушу бечара балама бир ушинткен чал негедир жашып кетти. Жашыганын тиги тумандай калган, каалгый калган асмандан баамдады. Ошо күнү жаман жошону баштап, деп чал өзүнчө күбүрөдү, береги бозоргон дөбөдө отурган өзүнө. Жөндөн жөн, неге жашыдым ошо күнү? Же ушул күйүттүн белгиси бекен ошо көз жаш? Ушинткен чалга дагы эле угулуп турду уулунун сөзү. Былтыр жакшы болчу, былтыр келе алачыгыбыз жакшы болчу. Ушул сөз уулунун оозунан кайсы саатта чыкканын жаземдебейт чал. Жайлоого келгенден экинчи күн эле баягы жасалгалуу ак өргөдө керстендей салынган тукаба төшөнчүдө ээн жайкын уктап ойгонгон жайнактын көңүлү чалкып минтти өзүнчө. Мунусуна шүгүр. Тарчылыктын кеңчилиги ушул экен го. Былтыр бая бечара чабан Жүрсүнбектин алачыгын паниктеп, балдарынан орун талашсак, быйыл минтип. Анан чал жанында жаңы ойгонгон уулунан сурады. Бала үй ичин кыдырата карап жатыптыр. Эркен карачы балам, сонун үйе? Жасалгалуу ак үйдү бала жаны калбай мактайт деп ойлогон. Бирок эркин үнсүз гана ийинин куушурду. Уулунун бул кыясын капарына анчалбаган ата. Баланын али уйкусу ачыла элек тура. Менин айтканымы али туюнбай калды го, деди да кайра айтты. Былтыр бул убакта бая Жүрсүнбектин алачыгында араң батышып жаттык эле. Быйыл минтип ээн жайкын карачы. Атасынын кайра минткенин угуп, тым боло калган бала таңдайын шык эттирип башын чайкады. Жок, ошол былтыркы алачыбыз жакшы болчу. Ушинткен уулунун өңүн эми жаңы көрүп тургандай таңыркай карады чал ошондо. Эмне болду буга? Эмне дейт? А бала болсо өз оюн бербеди. Ошо былтыркы алачыкта, былтыр конгон жерибиз дагы баары жакшы болчу. Алачыктын жанындагы булакта ага биз тегирмен жасап, биз көлмө жасап, ошо жакшы болчу. Баласынын үнүн угуп, бозоргон дөбөдө баласынын бозоргон бейитин тиктеп отурган чал оор улутунуп, өзүнчө өксүп алды. Атаңдын көрү, ошо мага караганда сенин көзүң ачык тура. Койчунун тар алачыгындагы кеңчилик, Жүрсүнбектин пейлиндеги кеңчилик да, анын алпейим аялы менен ыман ысык балдары да, ошо алачык жанындагы силер тегирмен жасап, силер көлмө жасап ойногон шылдыр булак да сенин наристе сезимиңе ошондо кут болуп куюлган экен. Атиги жасалгалуу ак үйгө келер кетер кеңчилик менен тарчылыкты да сенин наристе сезимиң алды менен туюп турган беле. Ушинткен чалдын көз алдына кайра келди. Жасалгалуу ак үйлөрдөн адеп көргөн кеңчилик, кийинки күnkү тарчылык. Жайлоого келгенден 3-чү күнү эртең менен жайнак көнүмүш адатынча эрте туруп айылдын үстү жагында басып жүрөт эле. Оолу али уктап жаткан.
Ойдун аягынан көрүнгөн эки газик койругулаш тикилдеп чыга келип, ак үйлөрдү аралай токтоду. Газиктин алдыңкысынан курсагы салаңдаган бакчагай, анан артынан жасана кийинген аял түштү. Бул эркек менен аялды тааный албады чал. А берки газиктен чалкалай түшүп, даңкая басканды беритен тааныды. Бу Чекир молдонун Мукаш экен, а тигиниси ким болду? Минтип өзүнөн өзү сурап, аркы карды салаңдаганды үшүркөгөнчө болгон жок, дал ошо семиздин бар кеткен үнү чыкты. Ойгарып, үнгө жооп кылып, баягы илберинки арык аял жүгүрө басып жетти дагы, эки колун бооруна кармап, ийменинки туруп учурашты. Амансыздарбы? Келгиле. Аялдын ызаттуу саламына алик алган жан болбоду бул жаңы келгендерден. Учурашуу ордуна тиги семиз берки Чекир молдонун Мукашына кайра бар кетти. Ой, жанагы карып келе суунун катыны. Ушу немеби? Ушу деп быш күлдү негедир Чекиров Мукаш. Ой катын, минтип куду дүлөйгө кыйкыргансыды. Бу семиз берки колу боорундагы ийменчек аялга. Эриң кайда сенин? Аял дале иймене үн катты. Ал эртең менен малга чыгып кетти эле. Ийменчек арык аялга али чыйырыттап, мунун аягынан башына сынай карап, мурдун чүйрүгөн жасына кийинген катын туура бурула берди дагы жанындагы семиздин кароосунан тартты. Басчы мындай үйлөрүн көрөлү. Ушу тапта буларга чукул келип калган жайнак колун суна салам айтып калды. Ассалому алейкум. Чалдын сунулган колу да, айткан саламы да ээг алдында калды. Жасанган катындын айтуу менен беркилер ак үйдү карай басты. Чал уулу экөө түнөгөн үйгө эркектерден мурда катын башпакты эле. Анын капыстан чаң эткен үнү чыкты. Куду босогодон жылаан басып алгансыган. Ай, мына бу эмне өзү? Азыр эле өзү салам айткан ордунда калган жайнак теги катындын капыстан чоочуганын адеп туюн электе кайра чаңкылдады анын үнү. Мына эмне дейт дейм? Бу бала го? Деди алиги семиздин үнү. Ырас эле бала экен, деп коштогон Чекиров Мукашты каптады бу катындын чаңкылдагы. Бала болгон өлүк тиригин көрөйүн мунун. Жанагы каракчыдай катынын баласы го бу. Муну мында жаткырышка ким уруксаат берген экен? Сый меймандар жатчу адеме төшөнчүнү булгап. Өлүк кана тиригиңди көрөйүн, селпейген. Катын минтип чаңкылдап жатканда тыштан жаңы кирген ийменчек аялдагы адатынча колун бооруна алып босогодо турган эле аны карап. Акыраңдай кетти Чекиров Мукаш. Неме? Мына бу кимдин баласы я? Ийменчек аял жанагыдан бетер калтаарып үнү дирилдеди. Жанагы кишиники? Жанагы кишиң ким? Ал кайдан келген немекен өзү? Минткен Чекировка берки семиз кекер жооп кылды. Ким болмок эле, өзүнүн кудасы өөгү да. Жок, андай деле эмес. Ийменчек аялдын оозунан сөзүн жулуп алды берки Чекиров Мукаш. Андай болбосо кандай анан? Ал бу баласы менен келип калган бир кары киши, бейтааныш, тиги жакадан, конор жери жогунан эле. Ийменчек аял бир зор кылмыш жасагандай, а беркилер чоң күнөөкөрдү кармагандай эле ошо тапта. Кары киши, конор жери жок деп, мунун боор керин баягыдан бетер аңкылдап кетти Чекиров Мукаш. Талаада каңгып жүргөн кары кишинин баарына, бул үйлөрдө каңгып жүргөндөр үчүн тектирдик беле, Ийменчек аял үндей албай, арык колу калтырап, тер басып, өзүнөн да тиги төшөк үстүндө көзү чанагынан чыгып коркуп отурган баланы аяп, кантерин билбей турду. Баланы жебейчүдөй караган берке курсагы салаңдаган семиз бу Чекировдун өзүн каптады. Бу силерде контролдук деген болбойт экен го, Муну коштогон киргиш деген катын.
ийменчек аялды жерден алып көргө сала аңкылдап кирди. Ой, өлүп кана тиригиңди көрүп жиберейин. Селпейген. Каракчы, сен эмне селпейсиң я? Сени бу жерге эмне койду эле я? Жанагы келесериң экөөңдү бу жерге үй кайтартып койгонун билбейсиңби я? Короонун башына сайган каракчыдан дагы ат куш жалтанат. Ошо короо башына сайган каракчыга карааныңар жокпу я? Кантсе да берки ийменчек аялдын арына тийди бул айтылгандар. Эже, мунун үнү жанагыдан бетер калтаарай чыгып көзүнө жаш келди. Эже, анча курдубуңуз кишине. Эмне деп чаңырган катын босогодогу арык аялдын бетин апчыбалчудай чукул барды. Эмне дедиң? Эмне келжиреби я? Каарын бетин алган катындан өзү да чоочуп кеткен беркис эмес, катынын ийинине колун артып, эркелете сүйлөдү. Акин, койчу Акин, ушу немеге ачууңду кой. Ушу неме ачууңдан айлансын, кой. Азыр жогот муну. Азыр жоготкула, көзүм көрбөсүн деди. Семиз ери менен берки Чекировка алмак салмак акыраңдаган катын. Көзүм көрбөсүн каракчыны. Эй, селпейген эме. Мынабу жууркан төшөктү азыр эш кыргыт. Үйлөрдү азыр тазала да, өзүң жогол. Кетпегенде, деди берки аял дагы, ээгин титиретип. Кетпегенде ушунда байланып калмак белек. Биз дагы силердей кишибиз. Оозуңа карап сүйлө. Андан ары тимеле. Билебиз сени да. А мынабу, деди Али төшөк үстүндө көзү чанагынан чыгып коркуп отурган Эркинди көрсөтүп. Бу бала эмне я? Бу наристе бала жамган жууркан эмне болуп калмак экен? Бул дагы кишинин баласы. Бала кадырын билмек беле сага окшогон. Эмне? Ушунткен ак катын беркиге жулун деле семиз ери кайра да кармап токтотту. Бая буларга айткан саламын өзү гана угуп, өз ортунда туруп калган жайнак тиги үйдөн чыгып аткан катындын чаң-чуңун улап, үрөйү учуп басып баратканда Эркини өзүнө чуркап жетти. Ошо тапта тигилер ак үйдөн бери чыгып келатышкан эле. Аңча эки жанына ыкшала баскан семиз ушул жайнак жака бакырган үн берип, куду бир ойноо эселекти чакыргансып, ага сөөмөйүн жаңсады. Эй, беркел! Булардын бек маңдайына келип калган жайнак жана дагы бир жолу салам айтты. Салам алейкум. Бул саламы да эми алексиз калды. Чалдын кыржыйган арык денесин өлчөй тескей караган семиз Алик ордуна барк этти. Эй, сен кайдан келген эмесиң өзүң? Мен ушул мукактанган чал, мен бул балам экөөбүз деп келатканда, бул үчүн тиги Чекиров Мукаш жооп бере кетти. Бу неме өзү? Сиз деле билесиз, Шорук Байдалиевич, бул түбүтеги Көгөйдөгү келдикеден экен. Анан ошо согуштан келатып, ошо бир катын өлтүргөн дейби? Минткен Чекировдун сөзүн бөлүп, жана чоочу барк этти. Беркисемиз. Огойчу, анык бандит келген го бу жерге. Анан ошо деп сөзүн алады Чекиров Мукаш. Анан ошондон кесилип кетип, кутулганда тентип кетип кийин келиптир. Ушинтип мунун таржымалын өзүнө ооз аштырбай айтып атып, кайра өзүнөн сурады. Ой, неме, сенин атың ким эле? Жайнак, дей калган мунун аты менен өзүн бетке чапты угуп турган семиз. Сен бар эмеспи? Жайнамак түгүл, мынабу дарыя болуп калсаң, сел болуп кетсең дагы, азыр жогол, уктуңбу? Бу чөлкөмдөн караанын көрүнчү болбосун. Баса деп, Чекиров куйтуңдай кетти, Байдалиевке жасакерленип. Бу жерде чоң майрам, малчылардын майрамы болгону жатса, мында селди да токтотуп коёр, чоңдор келгени жатса, садаң кетейин. Эми мынабу кысталакты кара, өлгөн төөнүн кара шилисиндей болгон гана. Эне талагы, атасы тиктирип бергенсип, ак үйгө түнөгөнүн, ушуну уккан жайнактын бет алдынан жер көчүп турган эле. Ооба өзү аяк басып турган бет эгелүү көк конууга да, кыркаар тигилген ак үйлөр да калкылдап көчүп,
бет алдында өзүн кордоп чалкалап турган Чекиров менен Байдалиев өңү түсү кара көк быткайып, мунун көзүнө бир чоңоюп кайра кичирейип, жайнактын оозуна кеп кирбей, тигилерди тиктеп кулагыда чуулдай, ошо чуулда каралаш тиги Чекировдун үнү кысталак, өлгөн төөнүн каткан шилисиндей дегени. Так ошо саатта эси ооп турган муну баласы жеңинен тарткан. Жүрү ата, жүрү, кетебиз, кетеличи бачым. Чал оолу экөө ошо жайлоодон ошо замат тигилерден безе качып баратышкан эле. Таалайды карай. Сиздер белгилүү жазуучу Сагындык Өмүрбаевдин Кер өзөн романын угуп жатасыздар. Чыгарманын уландысы кийинки чыгарылышта окуган Кипариса Сурахманова.